ошого тапшырып жетиштүү балл алам деп аябай аракет кылышат. Мен биринчи мифим сынды да. Лаоши депчи, бул учитель, башка устат деген сөз да, алардын мындай чоң деңгээли да. Анткени мамлекет сага жеңилдетилген ипотекалык үй берет. Чындыгында тартиптүү келишет экенби? Ал тоюм бар эле, же коңко барат элем, же ооруп калдым деген шылтоо жок. Курт кумурскалар жашайбы? Жок, бака жешет. Бака деген аябай деликатес, кымбат тамактарга кирет ал. Биринчи экономика десек болобу? Коммунисттик баалуулукта кала берген, экономикасы толук капиталисттик. Мамлекетке салыгын төлөп кой, калганын сен өзүң бай бер. Үйлүшкө отура калгандагы коррупционерлер бар да. Бирок алар билинип калса, сөзсүз өлүм жазасына тартылат. Оппозиция барбы Кытайда? Жок, бул деген монопартиялуу мамлекет бул. Жана алдын ала эле УЗИге барып, эгер кыз болсо, аны акырын алдырып салып, аборт кылып, аны уул төрөй беришкен да. Кийин окусам 30 миллион эркек ашыкча экен да. Аял заты жетишпейт. Кеч үйлөнүшөбү? Аябай кеч үйлөнүшөт, үйлөнбөй да калышы мүмкүн. YouTube иштебейт, Instagram жок, Facebook жок, ал жок, WhatsApp жок, иштебейт. Иштебейт. MacBook колдонбойт экен, Apple'дын бардык эмелерин колдонбойт. iPhone колдонбойт. Адамды эле клонуп сатпаганы калган жок да, чынын айткандачы, баарын сатат. Кытайдан эмнени көчүрбөшү керек? Авторитардык системаны көчүрбөшүбүз керек. Мындай чүңкөнүп, жамынып жатып алып күн көрө албайсың азырчы. Карым катыш менен өнүгөсүң да. Мындай пафос кылбай эле айтайынчы. Ар бир кыргыз бакубат жашаш керек да. Өмүрүн бактылуу өткөрсүн. Саламатсызбы, Венера айым? Сизди кайрадан көргөнүмө абдан кубанычтамын. Бул жолу Кытай жөнүндө сүйлөшөйүн деп жатам. Кээ бирөөлөр Кытайды макташат, суктанышат. Бизде кээ бирөөлөрү коркунуч катары кабыл алат да. Кытай өзү ким? Кытайлыктар ким? Ошону бүгүн сизден билсек деген максатым бар. Кош келдиңиз. Кандайсың? Саламатсыздарбы дагы бир жолу? Мен да аябай кубанычтамын дагы бир жолу ушундай мүмкүнчүлүк болуп атат маектешкениңизге. Албетте эми Кытай жөнүндө айтып берсең түгөнбөйт, чынын айткандачы. Бул өзүнчө бир дүйнө да. Сиз Кытайга кайсыл жылдары бардыңыз? Мен 2023, 2024 ошол жакта болдум да. Жакшы, бир жылдай. 2 жыл болду. Пекинде, Пекин чет тилдер университети деген ошол Пекиндеги жогорку окуу жайлардын системасында рейтингдер боюнча ушул алдыңкы 20га кирген эң мыкты университетте профессор катары ошол жерде студенттерге лекция окудум. Абдан жакшы. Бул жактан барып кытайлыктарга. Кандай сезимдер болду биринчи барганда? Албетте сонун сезимдер болот да. Анткени менин максатым бар болчу да. Ошол бир чет өлкөлүк бир университетке барып лекция окусам деген менин кыялым бар болчу да. Ошол чет өлкөдө алдыңкы университеттерде иштеген профессорлорго аябай кызыгып, карап, алардын лекцияларын окуп, тиги эмнелерди берет экен булар студенттерине депчи, кызыгуу бар болчу. Анан ушундай мүмкүнчүлүк болгондо мен өзүмдүн резюмемди, документтеримди жөнөтсөм, алар да өтүп кеттим да, анан кабыл алынып, барып иштеп калдым. Абдан жакшы. Канча жыл ошондо кайсыл тилде сабак бердиңиз? Ал жерде албетте англис тилинде. Анткени англис тили Кытайда кадимкидей эле экинчи тилдей колдонулат. Англис тилин жакшы билбесең, мамлекеттик кызматтарга жумушка алынбайсың. Кытайдабы? Ооба. Ушундай шарт барбы? Ушундай шарт, талап бар, ушундай талап бар. Андан кийин сен илимпоздо боло албайсың. Эгер англис тилин жакшы билбесең, магистратурага өтө албайсың, же болбосо PhD докторантурага өтө албайсың. Ошондуктан англис тилин аябай жаттап, аябай окушат. Ал жакта студенттер да билишеби ошондо, англис тилин? Студенттер, мисалы үчүн алдыңкы чоң мега шаарлар барго, ошолордо баары эле англисче сүйлөшөт. Ал тургай кээде жана соода сатык кылганы дүкөндөрүнө кирип калсаң деле англисче түшүнүшөт кадимкидей. Анан дайыма англис тилден ошол өздөрүнүн эмелери бар да. Баллдын өлчөмдөрү бар, жана IELTS, TOEFL сыяктуу да, алардын өздөрүнүн системасы бар. Анан ошого тапшырып, жетиштүү балл алам деп аябай аракет кылышат. Мен биринчи мифим сынды да. Кытайда бир гана Кытай тили дегенчи. Тиги бизде чынын айтканда, туура байкадың да, стереотиптер аябай көп Кытай жөнүндөчү. Ошол мен дагы ал жака барганда, мен дагы толтура стереотиптер бар экен ага чейинчи. Анан тиги барганда ушунчалык мындай башка дүйнөгө келип калгандай болгом да, чын айтсам. Студенттер кандай кабыл алышты сизди? Ал жерде студенттер аябай жакшы кабыл алат. Себеби дегенде лаоши депчи, бул учитель, башка устат деген сөз да, алардын мындай чоң деңгээли да. Мисалы үчүн Конфуций, лаоши
Лаодзи, Лаоши аларчы ошондой устат деп сени аябай сыйлашат. Анан профессор болсоң андан бетер сыйлашат, субординацияны аябай сакташат. Анан алар менен иштөө бир жагы аябай жеңил, бир жагы аябай оор. Эмнеге жеңил? Анткени алар мындай айткан сөзүң аткарылбай калбайт да. Берилген тапшырма аткарылбай калбайт. Сабакта баары катышат, сабакта аябай кызыгуу көп. А экинчи оор дегеним алар бардыгы аябай жигердүү. Анан сабак учурунда сен болгон энергияңды сорот да. Мындай айтканда суроо берип, түшүнбөй калган жактарын айтып, Аябай активдүү, аябай активдүү, аябай кызыгат. Анткени билим берүү системасында сен окубай жүрүп эле өтүп кетет деген түшүнүк жок ал жердечи. Анан сөзсүз түрдө тиги жогорку балл алсаң, сен мүмкүнчүлүктөрүң көбөйөт да. Башка компаниялар жумушка алганга же мамлекеттик кызматка жумушка киргенге, анан мамлекет сени атайын стажировкаларга жиберет. Мамлекет өзү төлөп, ошо алдыңкы студенттерди ар кайсы өлкөлөргө стажировкаларга жиберет да. Мамлекет өзү каржылап. Бул деген сөз ошол мамлекет өзүнүн жаштарына башка дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнө тиги тажрыйба үйрөтүп атат деген сөз да, көнүктүрүп. Мисалы мен иштеген университетте 100дөн ашык өлкөнүн профессорлору сабак берет да. Аябай кызыктуу. Анан карап отурсаң, алардын ар кандай лекциялары болот, анан конок лекциялар болот. Мисалы үчүн мен жүргөндө эле тиги Америка, Англиянын, Европанын алдыңкы университеттеринин лекторлору барып, ал жерге өздөрүнүн изилдөөлөрүн сунуштайт. Анан алар ачык, каалаган учурда убактың жетсе кирип, катышып, талкууга катыша берсең болот. Бул да аябай кандай сонун мүмкүнчүлүктөр да. Кандай айырмачылыктар бар экен, мисалы алардын студенттери менен биздин студенттерибиздин ортосунда? Алардын студенттеринде мотивация көбүрөөк да, жакшы окуганга. Себеби сен жакшы бүтсөң, тилдерди өздөштүргөн болсоң, сен анда тиги жакшы жумуш таба аласың. Ошого мүмкүнчүлүк бар да. Ал жерде сен эгерде билим берүү системасында деле, жогорку окуу жайына деле калсаң, илим-поозбу окутуучу болуп калсаң, же болбосо мамлекеттик структураларга жумушка кирсең, анда болду, сенин маселелериң чечилет. Дээрлик 80% чечилет десек болот. Бул кандай көз караштан? Анткени мамлекет сага жеңилдетилген ипотекалык үй берет. Андан кийин социалдык пакет аябай жакшы. Сен атайын мындай медициналык жакта камсыздандырыласың. Анан кийин пенсияң дагы жакшы жогорку деңгээлде болот да. Демек сен тиги эгер мамлекетке кызмат кылсаң, мамлекетте сага ошондой тиги кайтарым байланыш болот. Бул аябай кандай чоң мотивация. Андан кийин албетте Кытайдын экономикасы бул жеке менчик экономикада, капиталисттик экономикада, туурабы? Ошондуктан ал жерде өнөр жайдын 80%, өндүрүштүн 80% жеке колдо. Ошондуктан ири компанияларга жумушка кириш үчүн мындай конкурстар аябай чоң да. Мен кызыгып көрдүм, бир орунга 200 адамдай ат салышат экен кээдечи. Жөн эле кызматкер болуп киргенде. Бул аябай кандай чоң конкурс да. Бизге бир орунга 3-4 адам болуп кетсе деле аябай көп деп эсептелет да, 200дөн ашык адам. Анан ошол конкурстан сен жеңип өткөнгө мүмкүнчүлүгүң болуш керек да. Демек, бул аябай чоң мотивация, ошондуктан аябай окушат. Күн түн эле окуп аткандай сезилет магачы. Китепканаларында ушунчалык эл көп. Мен бардык ошол ири мамлекеттик китепканаларынан баарына көрдүм. Анан университеттин китепканалары дагы аябай сонун. Тиги бул жерде Пекинде 2 дагы чоң университети бар. Мен ошону айта кетейинчи. Мисалы үчүн дүйнөлүк рейтингде аябай рейтинги бийик университеттер бар го. Гарвард, Оксфорд сыяктуучу, Йейл же Колумбия университети сыяктуу. Ошол системага рейтингке кирген Синхуа университети, Чинхуа деп айтылат туурасы. Анан бир аз тыбыштык жактан өзгөчөлүктөр бар го. Чинхуа десек туура болот. Ошол университет, анан тиги Пекин улуттар университети бар. 2 университети бар. Ошол 2 университетине өтүү да аябай оор. Конкурс аябай чоң. Бирок ал жерге кирсең, сен ошол университеттерди бүтсөң, анда жашыл жарык. Билим берүү системасында айырмачылыктар барбы биздики менен? Өзү негизи биз азыркы иштеп аткан билим берүү системасынан биз багы советтик билим берүү системасынан кийин келип кирдик да. Бул жеке эле Кытайдыкы же биздики же Европаныкы эмес, бул дүйнөлүк стандарт да. Жанагы бакалавр, анан магистратурадан PhD докторантура. Ушул система кабыл алынган Кытайда. Бардык университет ушул система менен окуйт. Анан аны алмаштыруу жөнүндө
же бир структуралык же контенттин өзгөрүү жөнүндө жок. Сөз жок. Сөз жок. Анткени булар бир жолго түшкөн. 4 Калыптанган жыл, система. 2 жыл болуп эле кадимгидей. 4 жыл, 2 баскычта 2 жыл. Анан бирок биз баса белгилешибиз керек да. Бизде магистратураны бакалаврдын уланысы катары көрүп жаңылышып атпайлыбы? Андай эмес да. Магистратура деген бул өзүнчө илимий даража алып чыга турган чоң бир илимий даража ыйгара турган мындай деңгээли жогору баскыч болуп эсептелинет да. Ал жерде магистрант кантипкидей изилдөө жүргүзөт тигил же бул тема боюнчачы. Ошону анан бул илимий даража кантипкидей магистрлик диссертация жактайт. Анан дагы айта кетейинчи, Кытайда илимпоздорго да аябай мотивация жакшы да. Себеби сен эгерде бир тема боюнча изилдөө жүргүзөм десең, ошол долбооруңду сунуштайсың. Эгер долбооруң өтүп кетсе, мамлекет сени каржылайт. Долбоорду каржылоо бар турбайбы? Долбоорду каржылоо бар, анан аябай каржылайт. Мындай каражат дагы аябай жакшы. Ошон илимпоздор тиги ошондой мамлекеттик долбоорлорго өтүп кетип эле аябай бакубат жашаса болот да. Демек сен өзүңдүн интеллектиң менен дагы жакшы деңгээлде жашай аласың. Социалдык тепкичиң жогору болот. Кадырлуусуң аябирдечи. Мисалы үчүн тиги эмеси статусу бийик. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Ал жерде сени баары кадырлашат, аябай статусуң бийик да, мугалимдердин статусу бийик аябай. Коррупция барбы университеттеринде? Азыр чынын айтсам, андайды мен байкаган жокмун, бирок өздөрү менен сүйлөшүүгө келгенде бир учурларда бир аз жайылган экен ошол дагычы. Мындай белек алып, тиги илимий жетекчилер менен башкача мамиле түзүп дегендей. Анан бирок азыр жок. Бул аябай катуу жазаланат. Ага мындай тобокелчиликти баруунун деле зарылчылыгы жок. Мен жогоруда айтпадымбы, эгерде сен жетишкендиктерди эле көрсөтүп аткан болсоңчу, анда мынакей сени каржылап чет өлкөгө сени стажировкаларга жиберет, алдыңкы университеттерге. Сен тиги илимий изилдөөңдү бүт каржылайт. Кандай зарылчылык бар да, коррупцияга зарылчылык деле жок. Анан айлык акылары да жакшы. Анан мамлекет кадимкидей ипотекалык үйлөрдү берет мугалимдердин баары. Алар аябай эле бакубат жашаганга мүмкүнчүлүк бар. Айлык маянасы канча? Айлык маянасы мындай орточо эсеп менен алганда Кытайда чоң шаарларында орточо айлык $1000, $1000 ашат. Ал эми мындай кээ бир провинцияларында $500 өйдө кетет экен. Бирок бул сенин илимий даражаңа, жанагы иш тажрыйбаңа, анан канча жыл иштейсиң, ошолорго карап туруп, анан бул дагы көбөйүп отурат да. Демек мындай бакубат жакшы жашаганга, Үй бүлөсүн бакканга жетет. Жетет, саякаттаганга жетет, жакшы машина алганга жетет, жакшы тиги үйдө жашаганга жетет. Кытайлыктар көп эле саякатташат экенби? Аябай саякатташат. Ички саякаттоо ушунчалык өнүккөн да. Себеби буларда жанагы эме бар да, тез жүрүүчү поездерчи. Тез жүрүүчү поездер арзан, анан ичи аябай комфортабелдүү да. Аны менен тиги Пекинден Шанхайга заматта жетип, Шанхайдан тиги Сианга заматта жетип кете берсең болот. Ошондуктан бир рюкзагын асынып эле, кичинекей жана чемодандарын сүйрөп эле тиги ички тиги эме саякат аябай күчтүү да. Мүмкүнчүлүктөрү жетет ошого. Чет өлкөгө чыгышабы көп эле? Чет өлкөгө өтө көп чыгышпайт, бирок ал тургай студенттер делечи, мен студенттердин деле Гонконгго барып көрүп келип атышты, Макаого барып көрүп кетти. Мындай алыскы Кытайдын шаарлары, Кытай аябай чоң да. Алыскы шаарларына деле ошол студенттер деле барып көргөнгө мүмкүнчүлүктөрү бар да. Анан булар акыркы учурларда эле чет өлкөгө көп чыгып калды. Бирок азыр деле мындай чет өлкөгө чыгуу өтө көп эмес. Бирок ички саякат аябай күчтүү. Кытайлыктардын жашоо шарты кандай? Жакшы эле жашашабы? Булар чынын айтканда Кытай өтө карама каршылыктуу тарыхты басып өткөн, өтө кыйынчылыкты көргөн өлкө болуп эсептелинет да. Анан булар акыркы 10-15 жылда өзүбүзгө баарыбызга белгилүү болгондой экономикалык кереметти жаратты да. Ошондо булар бүт жакырчылыкты жойду да. Жакырчылык жоюлду. Ошон үчүн провинцияларын жанагы тез жүрүүчү поездго түшүп алып, байкоо жүргүзсөң, тиги провинцияларында дагы элдин жашоо шарты аябай жакшырганын байкайсың да. Мисалы үчүн Юньнань деген тиги эме бар, провинциясы бар болчу да, ошол провинциясында элдер аябай жакыр жашар эле да. Анткени багы соода саттык, тиги деңиз, ыңгайлуу жерлерге алыс болгондуктан. Анан мамлекет максаттуу түрдө ошол жерге каражат бөлүп, элге мына каражат берет колуңа. Сен өзүң бир өндүрүш ачасыңбы кичинекей, анан ошону мамлекетке салык төлөйсүң, өзүң жаның багасың, балким өнүгүп кетсең, сен тиги башкаларга иш бересиң.
ошентип отуруп ошол жер азыр аябай өнүккөн жерге, анан аябай туристтер бара турган жерге айланды да. Анткени баягы мамлекет берген каражатты элдер эмеге салыштыр да. Жанагы кичинекей туристтер келе турган үйлөрдү салыптырчы. Конок үйлөрүнбү? Конок үйлөрүн салышып, анан ошо туристтерге ыңгайлашкан инфраструктураны байытып отуруп, азыр ошол провинция азыр аябай мындай бай провинцияларга кирет да. Ошондуктан Кытай дерлик бул эмени жакырчылыкты жоюп бүттү деп айтсак болот. Кытай дегенде эле же кытайлыктар деп айтканыбызда эң биринчи кезекте тартип эске түшөт да. Чындыгында тартиптүү келишет экенби? Ооба, чынында тартиптүү келишет. Анан тартип жөнүндө айтканда эле Кытайга баргандардын баары эле 15 метр сайын тиги эме видео байкоо деп ошондон ыңгайсыз боло беришет эмеспи? А мен деле жаңы барганда бир аз жүрөгүм кысылат экен да. Анан Кытайга жаңы барганда ушунчалык ушу эркин өлкөдө жашаганыбызды сезеткесин да. Бизде маалымат дагы эркин экен, жеке жашообузда деле эркин экенбиз, көз караштарыбызды айтканда деле эркин экенбиз. Анан бизде бардык баскан турган жерибизде эле видео байкоо жокко. Ал жерде бүт бардык жерде видео байкоо бар. Анан албетте жүрөгүң кысылат. Анан бирок көнүп калат экенсиң. Анын жакшы жагы да бар экен. Эме кылмыш жок болот экен да. Кылмыш кылганга мүмкүнчүлүк жок. Бардыгы видео байкоо турат да, көрүнүп турат да. Анан албетте бул мамлекеттик көзөмөл дагы. Албетте Кытайга өткөндө эле, бажыдан өткөнүңдө эле башкача аба экенин дароо сезесиң. Тартип дегенде өздөрү мындай тартиптүүбү кытайлыктар? Жүрүм туруму мисалы салыштырмалуу кыргыздарга карагандачы? Өтө тартиптүү. Өтө рационалдуу эл келет буларчы. Чынын айтканда аны моюнга алыш керек да. Анан буларда мисалы үчүн бир иш тапшырсаңчы, ал тоюм бар эле, же коңко барат элем, же ооруп калдым деген шылтоо жок. Ошол саат 4кө бүтүш керек болобу, эртең 4кө бүтөт да. Айтпайбы антип? Жок, андай жок. Ал сен ооруп атасыңбы, жыгылып атасыңбы, ал тургай бир магистрант кыз менен жакшы сүйлөшүп калдык да, анан ошол ал дагы аябай ушунчалык жигердүү иштейт да. Анан ошол айтып берип атпайбы магачы, бизде дагы ушундай нерселер болгон. Жакшы компанияга жумушка киргенден кийин ошол компаниядан жумуштан чыгып калбайын деп, тиги эмеде реанимацияда оор акыбалда жатып дагы ушул жумушун жасап аткан учурлар болгон дейт да. А бирок чындап эле мен өзүм деле көрдүм да, кээде баягы саякаттап кетип атканда ар жака бир жака карап, кичине мындай көңүлүң куунак болуп кетесиз го. Жок, ошондо дагы тиги эме менен, ноутбуктары менен уктабай иштеп аткан жаштарды көрөсүң да. Таң атпай турушат деп да айтышат, Таң атпай турушат. Бирок бир жакшы жери бар, алар түшкү тамактан кийин сөзсүз уктап алышат. Бул алар үчүн бир мындай салтка айланып кеткен да. Сөзсүз кадимкидей эле айтат, мен ушул учурда уктайм, мага чалба, же мен ал жерде убактым жок деп эс алып алышат. Ушундай бар. Жумуштагысы жумушунда, үйүндөгүсү үйүндө. Студенттер кадимкидей эле тиги кампустун ичинде жатаканада, китепканада ичинде го. Кадимкидей жатаканасына барып уктап чыгып, кайра эшин улантып берет, бирок тиги мындай эффективдүү дагы иштешет. Бул ден соолук үчүн дагы, анан иштин эффективдүүлүгү үчүн дагы аябай пайдалуу эле болот экен деп ойлоп калдым менчи. Да жакшы экен. Кытай дегенде да бизге бир эле мындай жүз эсибизге келет го. Бирдей бир улуттайчы. Ар түрдүү деп айтышат, негизиненчи. Бири-бирин айырмаланып турушат дейт, Өтө ар түрдүү, таң каласың. Кээ бирлер сары келет. Өзгөчө түндүк жактагыларычы бойлору узун, шыңа бойлуу, анан апапак келишет да. Кээ бир жерлеринде сары, көзү көктөрү бар. Кээде таң каласың, эмелери бар. Кара тоору, кашы көзү капкыралар да бар да. Анан мен ошондон улам аябай таң калдым да. Булар аябай ар түрдүү болуп турбайбы депчи. Анан кызыгып окусам, чынында буларда аябай көп улуттар жашайт экен, майда улуттарчы. Эми ошолордун көбү бир аз өздөрүнүн мындай салт санасын, анан кийимдерин сактап калган, бирок баары эле кытайлашып кетти да. Анан мисалы үчүн Сычуань деген провинциясында Изу деген уруулар жашайт да. Алар такыр башка. Алардын кийими, кетелери, тамактары, карманган буюмдардын баары Кытайга окшошпойт да, такыр башка, таң калыштуу. Тилдери дагы айырмаланып турат дейт, Аябай айырмаланат. Тилдери да айырмаланат. Булар кээде таң калыштуусу, мындай түштүк провинциясы менен түндүк провинциясында тилдери айырмаланат экен да. Анан бири-бирин түшүнбөй калган учурлар да болот экен да.
Анан бирок тиги буларда путунхуа деп жана мандарин деп коюшат го. Ошол бирдиктүү тил, бирдиктүү алфавит, буларда эме да. Иероглифтер, Ооба. бирдиктүү кабыл алынган. Албетте бул деген мамлекеттин биримдүүлүгү үчүн аябай маанилүү да тилчи. Ошондуктан бул бирдиктүү тил бар. Мектептерде, Э? университеттерде мамлекеттик кызматкерлер, массалык маалымат каражаттар баардыгы ушул бир тилде сүйлөшөт, Бир Ошол тилде диалектте сүйлөшөт. мандарин деп аталат го. Ошондо сүйлөшөт. Бирок диалектлери дагы деле бар буларда, сакталат. Эми баягы провинциялардын бири-бири менен айырмаланат да, кадимкидей элечи. Айырмаланат. Булар чынында аркы Корея менен Япония тарабы жагы такыр башкача болот, жана Хэлунжаң депчи. Алар түндүк суугураак жактары бар, анан тиги түштүк жагы такыр башкача, ысык жактарычы. Негизи Кытайда мындай карап турсаң, бул бир чоң материк да. Бардык климат бар да. Чөл дагы, кыш дагы, ушунчалык жайкын субтропик дагы бар. Бардыгы бар да. Курт кумурскалар жашайбы? Ал баягы кыйынчылык учурларда ошондойлорду жеген учурлар болуптур да. Азыр андайлар байкалбайт. Анан мен да кызыгып, мындай жакын досторуңан сурайсың да. Жейсиңерби же каякта жейт десең, жок ал жешпейт деле, азыр жок жеп көргөн эмесмин дегендери деле толтура. Кийинки жаштарынанчы, жок мен жеп көргөн эмесмин дегендери деле бар да. Бака-сакалар жешпейби? Жылан. Жок, бака жешет. Бака деген аябай деликатес, кымбат тамактарга кирет ал. Бирок ал жанагы биздеги бака эмес ал. Бизде тигил көчөдө жүргөн бакалар Жок, эмеспи? ал бака эмес, ал башкача бака. Анан атайын бака өстүрө турган фермалары бар алардын. Тамакка ылайыкталган бакалар да. Мага да сунушташты, жеп көрбөйсүңбү, аябай даамдуу депчи. Жедиңизби? Жок, мен анчалыкка бара алган жокмун, бирок жанагы деңиз эмелер барго, өлүлдөрү. Ооба. Ошолорду, анан жана жемчужница барго, жана биздин могу тиги эмелерчи, Ракскалар бермектер. Ошолорун жеп көрдүм. Кандай экен даамы? Там баары эле балык даамданат го, баардыгы эле деңизден алынган Бака тамактар да. кандай даамданат болду экен? Креветкеге окшош кетет дейт да. Мен сурадым аны да, кандай даамдуу дейт, чын эле креветкеге окшош кетет депчи. Кытайда жакпаган бир нерсе болдубу? Мен өзүм аябай таза болгонду жакшы көрөм да. Үйдү таза кармаш керек, баары таза болуш керек деп. Анан бир аз тазалыктан бизге жетпеген жактары бар да. Кытайлыктардынбы? Мисалы үчүн ресторанга кирсең деле, бизде ресторандар, жанагы кофеканаларыбыз аябай сонун го. Ооба. Таптаза жаркырап турат, мындай сергип. Ал жерде ошол тазалыктан бир аз мындай көйгөй бар да, ошонусу байкалат. Бирок өздөрүнө билинбейт эле экен да, мындай карасамчы. Жакшы ресторандарына да кирип көрдүм да. Анан кафе, мындай ортоңку кафе ресторандарына деле ошол жагынан кичине көйгөй бар да. Кытайда жаштары чет өлкөгө чыгып окууга умтулушабы? Умтулушат. Анан умтулгандан дагы мамлекеттин өзүнүн максаттуу ошондой чет өлкөдө эң алдыңкы университеттерге өзүнүн студенттерин жөнөтөт. Кадимкидей эле жөнөтөт. Бизге деле университетке келип атышпайбы? Ошол жанагы өз ара алмашуу боюнча. Ошол сыяктуу эле булардын Американын, Европанын алдыңкы университеттеринде окуган студенттер бар. Анан Россиянын жогорку окуу жайларында аябай көп. МГУда, ЛГУда аябай көп Кытай студенттери, магистранттар бар, студенттер бар. Кытай аны максаттуу жүргүзөт ал иштичи. Мисалы үчүн мен мындай байкадым да, Кытай өзүнө бир приоритет көрүп, артыкчылык көрүп, кайсы мамлекеттер менен келечекте мындай кызматташуу жасам, экономикалык же саясий десе, ошол максаттуу өзүнүн адистерин даярдап баштайт экен да. Анткени муну эмнеден байкадым? Мен иштеген университетте Борбордук Азиядагы канча тил болсо, тажик, өзбек, түркмөн, бардыгынын изилдөө борборлору бар, баарынын тил окутуу борборлору бар да. Анан бардыгы менен кызматташат, өзүнүн тиги адистерин даярдайт. Мисалы үчүн англисче, кытайча, кыргызча, орусча билген адис ушундайга даярдайт да. Сөзсүз түрдө сен тиги англис тилин окуйсуң, анан чыгыш тилдеринен бирөөнү тандайсың. Араб балким кыргыз, балким казак, балким перс тилин. Ушундай сыяктуу. Алар максаттуу даярдайт муну. Ар бир өлкөлөр боюнча өздөрүнүн адистери болот экен да. Өздөрүнүн жеке адистери болот. Анан ошондуктан байкасаңар, мындай Кытайдын ири компаниясы бар бизнесмендери дайыма өздөрүнүн котормочуларын алып жүрүшөт. Ал башка жактан котормочу албайт ал.
өзүнүн отормочусу жанында жүрөт. Ошо башка тилди билген. Жана сиз иштеген борбор кайсыл тармакта иш алып барчу эле? Бул негизи тил үйрөтүү, анан ошол эле учурда ал бир эле тил эмес, жалпы маданият, адабият, саясий акыбал, башкача айтканда мындай саясий түзүлүштүн тарыхы дегендей, анан өзүңдүн мамлекетиңдин тарыхы бул комплекстүү түрдө да. Анткени ал мен иштеген университетте дипломаттарды даярдайт көбүнчө. Дипломаттар ошол өлкөгө багытталган болсо, анда ошонун бүт бардык жагын үйрөнөт да. Кытай азыркы учурда биринчи экономика десек болобу? Өзү кайсыл бир көрсөткүчтөр боюнча биринчи экономика болду. Бирок жанагы ички дүң киреше боюнча Америкадан кийинки деп айтылат расмий түрдөчү. Демек бул деле болсо ушундай миллиарддаган эли бар, жакыр өлкө болгон аябагандай чоң саясий катаклизмдерди башынан өткөргөн өлкө үчүн аз убакыттын ичинде ушунча жетишкенге жетүү бул чынында эле экономикалык керемет болду десек моюнга алсак болот. Аны Кытайда жүргөндө тиги чоң шаарларын кыдырганда эле өзүң сезесиң. Салган көпүрөлөрүнөн, жолдорунан, үйлөрүнөн, музейлеринен, университеттеринен өт көрүп туруп эле укмуш дейсиң. Чын эле укмуш экен булар. Булар дагы бир укмуштарды жаратат дейсиң да. Анткени мен баягы ичинен да кызыгып көрдүм да, булардын дагы эмне изилдөөлөрдү жүргүзөт экен депчи. Ошондуктан жанагы булар өздөрүнүн жасалма интеллектин жаратышты го. Ошол дүйнөлүк коомчулукка аябай күтүүсүз болду, дипсиктин чыкканычы. Чынында жасалма интеллект боюнча Америка OpenAI эле тиги монополия болобузго деп турган болчу да, же болбосо тиги Илон Масктын Gemini'си. Жок, алар өздөрүнүн андан дагы арзаныраак, ошондой эле кубаттуулуктагы өздөрүнүн жаратма интеллектин жасады да. Демек мындай карап турсаңар, мына бүгүнкү дүйнөдө эң алдыңкы технология эмне десекчи, ошонун бардык аналогдору Кытайда бар да. Мындай караса аналогдору бар да. Албетте Apple'га жеткен жок, бирок өздөрүнүн эмелерин чыгарып атат да буларчы. Мобилдик телефонун чыгарып атат, өзлөрүнүн компьютерин чыгарып атат, бардыгынын аналогу бар да. Азырды өткөндө эле мен дагы көрдүм, ал тургай түшүп көрдүм. Тиги булар жанагы автомобилдерин дагы аябай сондарын чыгарышыптыр. Тиги электромобилдерди чыгарып атпады беле? Электромобиль, анан ага сен эмени да куйсоң болот экен, майды дагы. Ушундай гибрид да. Бул аябай мындай арзан да түшөт экен, анан мындай эмеси да машинанын көрүнүшү да аябай кооз экен. Бул деле жетишкендик да, дизайндарды окumuш экен да. Ичи, сырты, анан жанагы май керектелгенже май керектелет, электр керектелген жерде электр керектелет. Ал тургай мен бир маалымат окудум. Бул акыркы учурларда жана мен айтып аткан машиналардын сериясы бул Европанын мыкты жанагы машина чыгаруучу компанияларынан дагы озуп кетти деген маалыматты мен окудум да. Бул дагы изилдөө, бул дагы жетишкендик. Ошол сыйкырдын артында кандай аракеттер турат? Кайсыл учурда башталды ошол негизи өзгөрүү? Мунун кыртышы каякта, кыртышы каякта. Мага да дайыма кызыктуу болот да, анткени биз баарыбыз эле биздин өлкөдө аябай өнүксө экен деп аракет жасайбыз го. Анан башкалар кантип өнүктү, ушуга кантип жетти деп ойлонобуз го. Анан мен деле ошол кызыкчылыктан аябай казып көрдүм да. Экономикасы, билим берүү, маданият кандай экен буларда, динге кандай ишенет, булар философиясы кандай деп көп кызыктуу жактары бар го, мындай жеке турмуш тиричиликтерине чейин кызыгып, жашоо образдарына чейин аябай кызыгып көрдүм да. Анан буларда мен бир нерсени басып белгилегим келет да. Бир эле адам тарыхты кандай буруп коет. Булар баягы дүйнөлүк революциялардын мезгили экен да. 20-кылымдын башычы, чын айтканда бардык жерде эле революция болгон да. Ошондо булар Мао Цзэдун баштаган коммунисттик багыттагы революция, багыт. Анан Чан Кайши баштаган теги жанагы гоминданчылар башкача, ал башка багыт. Ошону карасаңыз, Чан Кайши бул ошол кезде эле капиталисттик түзүлүштү жактаган экен, өзүнүн жашоо образы дагы ошондой болгон экен да. Кийинүү манерасы, тамак ичкени, жашоо образдардын бардыгы эле кантип эле европалык манерада болгон экен да, өзүчө. Өзү англисче билген экен, аялы англисче аябай жакшы сүйлөгөн экен.
ал тургай христиан динин кабыл алган экен да. Көрдүңөр да анан кийин булар баягы Тайванга кетишет го, жеңилип калып Тайванга кетишип, анан кийинки жашоосун булар Америкада өткөрүшүптүр да, карачы. Американын ошол алдыңкы элиталарынын арасында өткөрүшүптүр да, карачы. Анын көз карашы. Анан Мао Цзедунчу? Мао Цзедун бул албетте колунда бар мындай бай эле дыйкандын үй бүлөсүндө төрөлүп, анан бул ошол мезгилде советтик социалисттик системаны кабыл алган да. Бул социалисттик жол менен кетти да. Бирок социалисттик жол булар үчүн аябай оорго турду да. 49 жыл бар республика болуп таанылды да, жана ич ара граждандык согуш, жарандык согуштан аябай көп адам өлдү. Кээ бирлер айтат 30 миллион, кээ бирлер 40 миллионго чейин. Бирок ошондон кийин деле булар жакырчылыктан чалбай коюшту да. Ушунчалык күчтүү жакырчылык болду. Ал тургай жанагы маданий революциясын жүргүзгөн учурда жана таранчы, чиркей, чымындардын баарына мергенчиликке чыгышып, алардын баарын кырып, анан алар тиги жаратылыштын жанагы балансы бузулуп, эгин чыкпай, укмуштай ачарчылык болду да. Ошону өткөрүштү, саясий репрессия. Ошентип отуруп, чынын айтканда, бул Мао Цзедун каза болгонго чейин булардын экономикасы жакыр экономика болду да. Анан Дэн Сяопин келгенде анан жылыштар башталды да. Бирок Дэн Сяопиндин көз тирүүсүндө бул жакшы көрсөтүктөргө жете элек болчу, бирок жолго салынган. Анан жемишин кийин берди да. Мына азыр берип атат, кийин берди. Дэн деле Мао Цзедундун эле командасындагы киши болгон. Ал деле ошол жолду басып өткөн, революциялык жолду. Анан өзү да куугунтукка кабылган, саясий репрессияда жүргөн. Бирок аман калып, бул кайрадан Пекинге, Бейжиңге кайрадан жанагы коммунисттик партиянын тиги органына кайра келген да. Келген, анан Мао Цзедун каза болгондон кийин бул бийликке келген. Ушул Дэн Сяопиндин келиши Кытай үчүн чынында реформа болду да. Бир мындай оңунан чыкты да булардынчы. Кандай реформалар жасаган ал адам? Бул киши бул реформаларды кантип жасаган, анан бул каяктан үйрөндү экен деген кызыгуу менде болду да. Бул өзү жаш кезинде Францияда жүрүптүр. Европанын жашоосу жөнүндө билет экен да, маалыматы бар экен. Ошол жашоону көрүптүр. Анан бул Кытайдын ушунча потенциалы менен өздөрү да эмгекчил эл го, аябай эмгекчил эл го. Эмне үчүн жакыр жашайбыз деп чында уялыптыр да булчу. Анан бул Японияга барыптыр. Ал мезгилде булардын Япония менен саясий жактан мамилеси жок болчу. Анткени баягы япондор буларга кол салып, аябагандай көп кыргын жүргүзүп, атактуу жана Нанкин согушу, ал кыргын. Ал тургай япондор Кытайларга аябай жаман нерселерди көрсөткөн да, чынын айтканда. Анан кийин да булардын мамилеси болгон жок. Себеби булар СССР менен мамилеси жакшы болду да. Тиги япондордун Америка менен мамилеси жакшы болду дагы. Анан экөө карама каршы болуп, анан тиги катыш деле жок болчу да. Бирок ошого карабай Дэн Сяопин Японияга кадимкидей эле бир максаттуу түрдө ал жерге барып, ал жердин жанагы тиги ири ишканаларына кирип, көрүп, бул жанагы кеңеш сурагандан уялбаптыр да. Бул бир. Көрүп атат да. Анан экинчисинен бул жана Ли Куан Ю менен жакшы мамиледе болгон экен да. Ли Куан Ю аябай чоң реформатордук иштер жасаган го. Анан булар ошондон дагы көп кеңештерди алып, ошолордун жолунан дагы экономиканы кантип реформа кылса болот деген жактарын алган экен да. Анан булар мындай кылганда, мисалы үчүн Сталин каза болгондон кийин Хрущев келип эле Сталинди бүт жокко чыгарды го. Мындай улантуучулук болбой калды да. Кытайлар болсо мындай кылышыптыр да, саясий жактан Мао Цзедун 70% туура, 30% туура эмес дептир дагы. Анан жанагы коммунисттик партия калып, коммунисттик баалуулукта кала берген. Экономикасы толук капиталисттик, башкача айтканда либералдык экономикага өтүп кеткен да. Ал кандай кылган? Биринчи мындан баштаган экен да. Бул Кытай эзелтен аябай мыкты дыйкан да. Анан жерди мындай менчикке чыгарбастан эле көп жылга тиги арендага бериптир дыйкандаргачы. Көп жыл арендага бериптир дагы. Сен мына жер мына, сен өздөштүр. Алган түшүмүңдүн тиги
бир бөлүгүн мамлекетке бересиң, калган бөлүгүн сен өзүң алып каласың. Каалаганыңдай сатып ала бер. Жөнөкөйлөштүрүп айтканда ушундай да. Мамлекетке салыгыңды төлөп кой, а калганын сен өзүң бай бер. Ушул дыйкандарга аябай чоң тиги стимул болуптур да. Анан тиги Кытайдын тарыхында айтылат да, бат эле жер өздөштүрүлүп, бат эле ушунчалык көп түшүм алынып, баягы ачка калган Кытайдын провинциясы бат эле тоюнду дейт да. Ушундан башталган. А ушул эле ыкманы тиги жеке ишкерлерге. Сен бир ишкана ачасыңбы, ишкана ачасыңбы, мамлекет ал турга субсидия берет да. Азыр деле ошондой да, жеңилдетилген кредиттерди атайын берет мамлекет. Ал максаттуу түрдө берет. Сен мамлекеттен акча аласың, сен ошол жерди өздөштүрөсүң, бир нерсе чыгарасың, балким машина чыгарбасаң да бир жөнөкөй мындай кирпичот, бычак чыгарасың балким, же балта чыгарасыңбы, ара чыгарасыңбы. Анан кичинекей ишкана ачсаң эле, анан сен тиги салыгыңды төлө, сен өзүң байы, каалаган жака, каалаган суммада саткан сенде мүмкүнчүлүк бар да. Сени ал тартып албайт эч ким. Сен кечке текшерип коррупция кылбайт эч ким. А эгерде коррупция боло турган болсо, анда мамлекет аябай катуу жазалайт. Себеби жана ири аябагандай чоң компанияларга үлүшкө отура калгандагы коррупционерлер бар да. Бирок алар билинип калса, сөзсүз өлүм жазасына тартылат. Өлүм жазасына тартылат, анан мурда ал тургай жана элдин астына алып чыгып асып, ушундай нерселер бар эмес беле? Азыр эми жок, азыр камайт, анан көбүн дароо эле атып салбайт, көп жыл түрмөдө отурат. Азыркыга чейин түрмөдө отургандар бар, көп жыл түрмөдө отуруп калган коррупционерлер бар. Катчы төрагалары кандай жол менен шайланат Кытайда? Бизге белгилүү, булар деген 20-жылдын башына чейин булар 5 империянын башынан өткөрдү да. А император бизге белгилүү алар монархтар да. Алар деген тиги асмандын баласы, Кудайдын баласы болуп алмашкыс го. Ошондой эле система менен келген да булар. Анан өзү каза болмоюнча алмашпайт, анан тиги мураскор калат, сөз баласы калат да, уулу калат. Анан ошондой система менен эле келген болчу. Андан кийин аларды кулатып, анан булар жанагы социалисттик, советтик системадай саясий системага өткөндөн кийин Мао Цзэдун деле көп жыл отурду да. Жаңылбасам 30 жылдай отурду, Мао Цзэдунбу? Ооба, көп отурду аябай. Анан тиги 30 жылдай болуп кетет го дейм. 30 жылдай болуп кетет. Анан тиги кийин Дэн Сяопин келгенде, Дэн Сяопин эки нерсени аябай баса белгилептир да. Баягы жанагы атактуу сөзү бар го, ак мышыкпы, кара мышыкпы, ал чычкан алса болду деген. Ал эмени айткан? Капитализм менен социализмди айткан да. Капитализмби, социализмби биз жакшы пайдасын көрсөк, бакубат жашоого жетсек болду дегенди айткан да алчы. Анан бул ошону айткан, экономиканы либералдаштырган. Анан эмени бийлик алмаштырыш керек деген. Бийлик эч убакта көпкө созулбаш керек деген. Анан өзү дагы ал тирүү кезинде эле өзүн бийликке тапшырып кеткен. Анан булар конституциясына кадимкидей булар төрага деп коет да, жанагы коммунисттик партиянын төрагасы 2 мөөнөткө гана отуруп, болду кетет. Канча жылдан отурушат ошондо? 5 жылдан. 5 жылдан 10 жыл отурулат экен да. Ага чейинки жана Земин, Хузинтаолордун баары эле өз учурунда кетишти. Анан бирок азыр Си Цзиньпин келгенден кийин булардын конституциясына өзгөртүү киргизип, анан Си Цзиньпин азыр белгисиз мөөнөткө чейин отура турган мүмкүнчүлүгү болуп калды да. Канча болду Си Цзиньпиндин төрага болгонуна? Си Цзиньпиндин 27-жылы мөөнөтү бүтөт. Бирок эми айрым маалыматтар боюнча бул кийинки мөөнөткө дагы отура берет. Ошондой маалыматтар бар да. Анан буларда ошол тиги кандай болуп тандалат, Ооба, бул маанилүү да. шайлоо барбы, же болбосо Жалпы элдик шайлообу? Мисалы бизде шайлоо аркылуу тандалат да. Тандалат, Эл тандайт да. Аларда кандай? Аларда мындай экен да, бул албетте жана ким бийликке келсе өзүнүн сөзсүз түрдө ачык айтылбаса да командасы бар да. Мисалы үчүн Дэн Сяопиндин командасы бар, туурабы? Ар биринин командасы болгондо, ошол команданын ичинен эле тиги ушул туура келет деген, бардык жактан мыкты, менин кийин ишимди улантат деген ошондой көз караштан эле тандалат экен. Жана айтканда, уже кийинки мураскор белгилүү болуп калат экен. Бул башкача айтканда,
сен өзүң кетесиң, бирок сен ошол командадагы кийинки мураскорго бийликти өткөрүп бересиң да. Анткени бул бир жагы Кытай аябай кандай чоң өлкө, анан эл да көп да, миллиарддан ашык мындай чоң мамлекетти башкаруу деле жеңил эмес да. Ошондуктан мындай саясий өйдөлдү турбуленттүүлүк булар үчүн чоң коркунучту жаратат да. Ошондуктан партиянын ичинен эле ошол ким мураскорлору улам тандалып отурат. Бул салт болуп калган да. Бул аябай мыкты салт болчу бир жагынанчы. Анткени бир киши келип алып эле 30 жыл 40 жыл отура бербейт да. Конституцияны бузуп, мөөнөтүн бузупчу. Анан бирок азыр кандай болот? Эми аны көрсөтөт бул убакыт. Кытайда бийлик алмашпоонун артынан кандай жыйынтыктар болушу мүмкүн? Кесепети кандай? Албетте табият ушундай экен да. Алмашыш керек экен да. Муун алмашат, туура. Саясий жетекчилик да сөзсүз алмашып туруш керек экен да. Өзү негизи психология боюнча деле адам бир жерге жумушка келсең, жетекчи болуп 5 жылда сен өзүң баардык потенциалыңды жасап бүткенсиң да. Идеяларың деле ошон үчүн жасай турган нерсеңди жасап бүткенсиң да, эмне колуңан келсечи ишке ашырып. А кийинки 5 жылдык ошонун эле инерциясы менен кетет экен. Бул эми дүйнөлүк практикадан көрүп жүрбөйлүбү? Ошон үчүн биринчи 100 күн деген ал бекеринен айтылбайт да, анын бардыгычы. Ошондуктан 15 жыл, 20 жыл отура берген бул өзүнө да жаман болот. Анан тиги элге, мамлекетке деле аябай зыян тийет экен да. Ушуну аңдашыбыз керек да. Анткени бул дүйнөдө алмашкыс адам болбойт да. Төгөрөгү төпкөлгөн ким бар? Бардык эле адамдын жетишпеген жагы болот да. Анан ошол акыркы учурларда да саясий аябай көп окуялар болбодубу Кытайда? Мына быйыл эле жанагы тиги генералдарды бүт баарын тасалады го. Аябай белгилүү генералдар болчу. Ошол коргонуу министрлиги бар да, ошол коопсуздук кызматы бар, ошолордо иштеп жүргөн, ошонун системасында аябай тажрыйбалуу көп генералдарды булар тазалап койду да. Анын максаты эмне болду? Ошол максатты дагы ошону айтайын деп атам да. Ошонун максаты дагы азыр бардык эле эксперттер айтышат да, тиги Си Цзиньпин дээрлик өзүнүн кийинки мураскорлорунун баарын алыстатып койду дейт да. Активдүү саясаттанчы ушундай көз караштар бар. Си Цзиньпинден бийлигин чектеген бир институттар барбы, механизм барбы Кытайда? Же абсолюттук бийликке? Абсолюттук бийликке десек болот да. Чынын айтканда сөө дегенде жана 2 мөөнөткө отуруп эле кетиш керек болчу. Азыр уже кетпейт. Бул бир. Экинчиден бул жерде кадимкидей эле баягы съездер бар эмес беле, коммунисттик партиянын съездеринде эле бул жерде жыйын, бүткүл Кытай элинин жыйыны бар. Ошол жыйын 5 жылга шайланат депутаттары, делегаттары. Ошондой сыяктуу эле болуп чакырылып турат, бирок алар деле тиги чечишпейт. Бул көбүнчө ошол бийликтин ичиндеги мындай, ичинде жанагы оюндар болот го. Ошондой оюндарга жараша бийликке келет, оюндарга жараша тиги төрага алмашат да. Оппозиция барбы Кытайда? Расмий оппозиция жок. Бул деген монопартиялуу мамлекет бул. Бул жерде албетте саясий көз караштарга да аябай күчтүү эми бар, цензура бар. Мисалы үчүн адамдар жеке жашооңдо бүт эркин жашай берсең болот, эч нерседе мамлекет сени чектебейт, бизнесте да чектебейт, бирок саясий көз караштарга келгенде өтө так, кылдат болбосоң болбойт. Ал фильтр аябай күчтүү. Ошо Кытайда мындай саясий топтордун ортосунда атаандаштык дагы жокпу, Саясий топтор барбы ал жакта? Жок, андай байкалбайт. Саясий топтор байкалбайт. Анткени ал жерде башка партия жок, коммунисттик партиядан башка. Анан кайсы жерде оюндар болушу мүмкүн? Оюндар болсо эле баягы тиги мамлекеттик органдарда болушу мүмкүн, ошолордун ичи ара. Анан жана жыйында, партиялык жыйында болушу мүмкүн. Ичинде органдар бар да кантипи. Ошонун ичинде болушу мүмкүн да, ички оюндар болушу мүмкүн. Эми бул ички оюндардан эч ким кепилдиги жок да. Анткени булардын бардык тарыхында ички оюндар болгон. Ошол эле Мао Цзедундун учурунда да ички оюндар болгон. Дэн Сяопиндин ичинде дагы ички оюндар болгон. Мисалы үчүн эки агым болуп кетип, анан ар ким өзүнүн адамын мураскор катары түртөбүз деген оюндар, карама каршылыктар дайым эле болуп келген. Азыр деле жок эмес да.
акыркы учурларда биз эми көп нерсесин билбейбиз, анткени ал маалыматтар жабык да. Бирок жанагынча генералдардын камалышы бул чоң нерседен кабар берет. Мамлекеттик кызматкерлер кандай негизде тандалышат, түптөлөт дейм да, мамлекеттик кызматчы? Бул аябай сонундай, чын айткандачы, булардын мамлекеттик кызматкерди тандоо тажрыйбасы биздин эрага чейин башталган да. Кадимки эле жана биринчи император бар го, Кытайды бириктирген Шухуандечи, ошол кезден эле башталган. Анан Конфуцийдин окуусу келип чыккандан кийин, конфуцийчиликтен андан ары да күчөгөн да. Ошол кезде эле аябагандай чоң сынактар болчу экен мамлекеттик кызматка тандалыш үчүнчү. Билим талап кылчу экен, эл менен иштей турган тиги иштей ала турган көндүмдөр талап кылчу экен ошол кезден. Меритократия негизи Кытайда Меритократиялык пайда болгон дешет го. Атайын сынактар менен мен кабыл алып, мен муну жокко кызматкерлердичи. чыгара албайм. Ооба, меритократиялык кийин жанагы Ли Куан Ю да ошону колдонгон да. Мамлекеттик кызматтар бүт ошо меритократиялык системаны колдонгон. Ал тургай Ли Куан Ю андан да ашынып кетип, ошондой бардык жагынан мыкты жана супер адамдарды чыгарам деген да аракеттери болгон анын айтканда. Ким менен ким үйлөнүш керек, балдарды кандай балдар жаралат, анан кандай кылып тарбиялаш керек, кантип окутуш керек дегендечи. Ооба, мен жокко чыгара албайм. Себеби меритократиялык тажрыйба Кытайда байыртадан бар да. Мисалы үчүн Конфуцийдин окуусун аябай мыкты билиш керек болгон тажрыйба. Анан булардын сынактары да аябай катуу болгон экен. Жанагындай непотизм же коррупция аралашып кетпесин деп, кадимкидей караңгы жерге камап, ошол адамдычы, сынактан өтө турган адамды. Анан ал жерде ал даярданып, жанагы Конфуцийдин тексттерин жаттап, анан кийин сынактан өтүп, анан сынактан өткөндө анан бир жерге кызматка коюлчу экен да. Бул үчүн демек сен мамлекеттик кызматкер болом десең, анда сен кичинекейиңен баштап эле балаңды даярдап баштайсың да, анда билим бересиң, каражат төлөйсүң, окутуп, атайын мектептерге бересиң. Мамлекеттик кызматкерлерге талап аябай жогору экен да, демек. Аябай жогору, ал жерде протокол да аябай күчтүү сакталат, аябай жогору. Ал жерде мамлекеттик кызматкер болуу дагы өтө оор, болгондон кийин талаптары дагы аябай күчтүү. Бул жерде 22 провинциясы бар, провинциянын жетекчилери бар, анан тиги кадимкидей эле жергиликтүү кеңештер бар, жергиликтүү кеңештерден депутаттары бар, кадимкидей эле. Биздикиндей эле система ал жагынанчы. Бирок ошол жана конкурс менен кабыл алуу жагы аябай жакшы да. Конкурс менен кабыл алуу жагычы. Мамлекеттик кызматкерлер сыймыктануу менен жүрүшөбү? Сыймыктануу менен жүрүшөт. Анткени бул чоң статус. Бул чоң статус, жашооң бакубат болот дегенди билгизет. Анан эң башкысы, сен ошол бир орунга конкурс жарыяланганда, анын так критерийлери бар да. Биз ошого жетпей атпайбызбы? Так критерийлери жок да бизде. Бир конкурс жарыяланса, барып катышсаң, так критерий жок да. Так критерий болбогондо сен эмне менен өлчөйсүң анын мыкты экенинчи. Ошон үчүн жана непотизм, анан регионализм деген, трайбализм, коррупция болуп анан аралашып кетет да. Анан аягында бир татыктуу, мыкты адам, билимдүү адам жетекчиликке келбей, жүдөгөн бирөө келип калып атат да. Ал жерде жүдөгөн адамдар келгенге мүмкүн эмес. Анткени так критерийлери бар. Мисалы үчүн сен англис тилди билиш үчүн сен билиш керек деген критерий да. А сен ал критерийге так келиш үчүн сен деген кадимкидей сертификатың болуш керек да. Мисалы үчүн алардын деңгээли боюнча 6 да, сен 6га жетишиң керек. 6га жетиш үчүн канча жолу англис тил жаттап тапшырасың. Адам даярдыктан өтөт. Анан алдыңкы вуздардан окушуң керек. Ал жерде дагы биринчи рейтинги жогору аябай университеттер бар, мен жогоруда айттым. Андан кийинки жана провинцияларда жөнөкөй университеттер дагы бар. Ошон үчүн сен мыкты университетти бүтсөң, сага бардык жерде жакшы да. Ошон үчүн жанагы Чинхуа университетине, Пекин Улуттар университетине, Нанкин университетине, Шанхайда университеттерге өтүш үчүн аябай конкурс чоң да. Аябай конкурс чоң. Ошондуктан мектепте булар аябай билим алышат да. Билим алышат. Анан дагы бир эмеси, үй бүлөдө бала аз да. Мен мындай байкадым да, менин студенттердин бардыгы эле үй бүлөдө бирден да, айрымдары эле 2ден да. 2 бала. Мен иним бар деп калат. Айрымдары бар бирден. Анан ата энеси, мына атасы, апасы, чоң атасы, чоң энеси, таятасы, тайнеси 6 киши бир балага каражатын салат да. Жакшы мектептен окутуп, жакшы университеттен окутуп,
аны каржылап, курстарга берип, чет өлкөгө кеткенге мүмкүнчүлүк берип, чет өлкөдөн кайра келип, мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет да. Өзүн өнүктүргөнгөчү. Ушундай 6 адамдын каражаты 1 адамга кетип атат. Демографиялык абал кандай Кытайда? Демографиялык абал акыркы учурларда аябай начарлады. Көчөлөрүндө жүрсөң карыган адамдар аябай көп. Анан булар көп да жашашат экен да. 80ден ашкан адамдар аябай көп. Анан алар активдүү ошондо делечи. Мындай парк сейил бактарына барсаң, чогулуп отуруп алып, өздөрүнүн бир эме стол коюп ойногон оюндар бар, ошону ойноп, же бир топтолуп алып, таң атпай бир топтолушуп, анан кечирээк бир топтолушуп, музыка коюп, анан тиги карыган адамдар туруп алып бийлешет аябайчы. Ушундай өздөрүнүн коомчулуктары бар да. Бул дагы активдүүлүк да. Анан мындай кетип баратсаң эле көчөлөрүндө туруп алып эле бир спорттун түрлөрүн жасап аткан адамдар көп. Анан жинди демедей эле бизге ошондой көрүнөт да. Жана чоң трассалардын четинде чуркаган эле адам көп. Ушундай бир убакыт болсо эле спорт менен алектене берет да. Бутун керип аткан, колун чоюп аткан адамдар көп да. Спорт аябай культ. Анан бул бир жагынан ошол ден соолуктары жакшы болуп көп жашаганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Экинчи жагынан буларда баягы эл аябай көбөйүп кетип, анан бир үй бүлөгө бир бала деген мамлекет кабыл албады беле. Эгерде экинчи баланы жаратып ийсең, иштен айдалып кете турган мыйзам бар болчу. Экинчи балаңды мамлекет каттабай койчу жаран кылыпчы, жок адам катары көрүп. Анан буларда тиги ошон үчүн булар деле биз сыяктуу эле мураскорду эркектерди эсептейт да. Эркек муса мураскор болуп эсептелинет. Бизде деле эркек мураскорбу? Аялдарды мураскор дебейбиз да. Ошон үчүн 10 кызың болсоң деле эркек болбосо болбойт го. Сөзсүз эркек болуп туруш керек деп. Ал жерде да ошондой бар да. Кытайлыктарда дагы Бар ошондой. Ошон үчүн алар жана алдын ала эле УЗИге барып, эгер кыз болсо, аны акырын алдырып салып, аборт кылып, анан уул төрөй беришкен да. Ошондуктан акыркы жылдарда 30 миллион, мен мурдараак окуганда 40 миллион болчу, кийин окусам 30 миллион эркек ашыкча экен да. Аял заты жетишпейт. Бул да демографияга аябай чоң таасир этет. Үйлөнүү ал жерде аябай чоң көйгөй. кеч үйлөнүшөбү? Аябай кеч үйлөнүшөт, үйлөнбөй да калышы мүмкүн. Эгерде сенин үйүң жок болсо, машинаң жок, жакшы ишиң жок болсо, сага эч ким турмушка чыкпайт. Кыздар карабайбы андай эркектерди? Жок, карабайт. Турмушка чыкпайт. Ошон үчүн ал жерде бүт жоопкерчилик эркектин мойнуна жүктөлөт да. Ушундай жагы бар. Эркек үй бүлөнү багыш керек деген түшүнүк аларда дагы барбы? Ал мыйзам ал. Аял үйдө отурабы? Бирок алар дагы азыр аялдар аябай эметишти. Феминизм деле күчөдү да ал жердечи. Азыр кыздардын баары окуйт, кыздар иштейт, өз алдынча ал жердечи. Аябай ийгиликке жеткен, мындай эркектин жардамы талап кылынбай калган кыздар көп аябайчы. Мына ушул да демографияга аябай таасир берет. Анан буларда жанагы бир бала төрөй беришип, аябай эл азайып кетти да. Анан азыр 2015-жылы 2 бала төрөгүлө деп уруксат берди да. Андан кийин анда да төрөбөй коюшту элчи. Анан 22-23-жылы 3 бала төрөсөңөр да болот деп мамлекет уруксат берди да. Бирок азыр деле андай көп балалуу болбойм деген эч ким жок. Неге? Мен мындай сүйлөшсөм, мындай деп билим берүү. Азыр адам сапаттуу жашаш үчүн, сапаттуу билим алыш үчүн, сапаттуу медицина үчүн каражат да мунун баарычы. Ага демек кыйналган көбүрөөк балага караганда сапаттуу бир бала. Ушундай күчтүү да ал жердечи. Анан кыздардын дагы жана эмеси күчөдү да. Талаптарыбы? Талаптары күчөдү аябай, чын айтканда. Мен жакшы досторум бар болчу, Кытай жигиттерчи. Үйлөнбөй эле жүрүшөт. Тиги мындай жакшы сурайсың да, кызык дейм магачы. Анан кийин тиги бирок бир жагы мындай да жагы да бар да. Алар баары иштейт. Тиги кыздар да, балдар да иштейт. Мындай убакыт жок да. Жолугушуп, кенен жүргөнгө убакыт жок. Мен көп эле Кытай аял досторум, эркек жигиттер делечи мындай айтышат да, убакыт жок дейт. Баягы кызың эмне болду, анда таанышкан кызың дейсиң да, сурап мындай десем, мынчадан бери көрө элек, мен жумуштан чыга албай атам депчи. Ушундай учурлар аябай көп. Анан көчөлөрүндө жүрсөң дагы, мен биринчи барганда, ой, баягы укмуш Кытай, эми көчөсү толтурабы, эми кантип басам деген ойлор болгон да менде элечи. Тиги көп толтура жүрсө керек букулдап деп. Жок, көчөдө эл жок. Көчөдө жарыкта бош, эл жок, тыгын жок. Мунун баары каякта дейм да.
баары жумушта. Жок көчөдө эл көрбөйсүң. Кечинде гана жумуштан чыкканда анан жанагы метролордун эл көбөйүп кетет. Бирок ал деле бир түртүшүп же кыйкырган үндү укпайсың. Өзүнүн эле бат эле кезекке туруп эле бат эле жүрүп эле кетишет да. Да бир кызык окуя айтып берейинби? Тиги аябай музейлерин да кыдырдым да, театрларын, анан тиги Пекиндин өзүндө улуттук музей бар да, аябай чоң, бир күн жетпейт. Укмуштай экспонаттары бар да, эми шундук. Анан ошол жерге барсам, алдын ала жазылып коесуң да. Баардык каяка барсаң бүт алдын ала жазыласың электрондук түрдө. А жөн эле барып кирип кете беребиз го, биз андай жок. Анан тиги эл ушунчалык көп экен да. Мен жүрөгүм шуу деп кетти. Мен анча көп элди көргөн эмесмин да. Мындай сүрүү болот экен аябайчы. Анан мындай бир аз билгизген жокмун, бирок анан эми качан жетебиз деп ойлоп атам да. Анан карасаң түртүшкөн деле эч ким жок, мындай катуу үн деле чыккан жок эч жерден. Бир ушул көпчүлүктө турам дегем деле сезилбейт экенсиң. Бат эле замат эле кезек менен кирип эле шу эле бат эле кирип кеттик. Мен ошондо аябай таң калгам. Анан эмеде дагы Мао Цзедундун мавзолейи бар да. Баягы атактуу Тяньаньмин аянтчасынын да турат го, Мао Цзедундун сүрөтү дагы эле турат, алган эмес алар. Ошол эски сүрөтү дагы эле турат. Бул жак бетинде. Чоң аябай. Анан ошонун бул жак бетинде мавзолейи бар. Мавзолейге дагы элдер дайыма кезекте турушат. Көбүнчө мурунку муун. Кийинки муунга жөн эле бир тарыхый эме сыяктуу да эле экен. Сүйлөшүп кызыгып көрөсүң да. Анан сары гүлдөрдү көтөрүп алышат экен, сары хризантема. Аларда ошол сары түс өзгөчө го. Ооба. Мурда императордун түсү деп жүрүшкөн. Сары, кызыл, кызыл бул кадимки эле эми революциянын түсү да. Сары мурда императордун түсү болчу. Анан тиги сары гүлдөрдү көтөрүп алып, ошол жерде да эл көп болот экен. Анан анда деле бат эле түртүшпөй, тартышпай, үн деле чыкпай эле, тизилип эле туруп эле кирип көрүп эле чыгып кетесиң. Ичинде дагы ушунчалык тынчтык, баары аябай тартипти сакташат. Телефону өчүр дедү, болду өчүрөт. Мындай сүйлөбө дедү, болду сүйлөбөйт. Ушундай да. Ал жагынан аябай ошо жана жогоруда өзүң айтпадыңбы, тартип, өздөрү эле тартиптүү эл буларчы. Мамлекет эмени гайкаларын бурбай турса делечи. Өздөрү ошондой. Орто Катмардагы кытайлык араба сатып алалабы, үй сатып алалабы? Азыр сатып ала алат. Бирок жанагындай аябай чоң шаарлар бар го, Шанхай, Пекин, Тенжин, тиги эме Шэньчжэнь, Гонконг, алар аябай кымбат. Ал жактан үй сатып алыш оор. Башка шаарларды толтурат да булар да. Канча турат? Мисалы үйлөрдүн баасы кандай ал жакта? Үйлөрдүн баалары ошо шаарлардын эмесине жараша да. Мисалы Пекинде аябай кымбат. Жана мен айткан чоң шаарларда кымбат. Кийинки шаарларында ал бизден арзан. Машина сатып алып. Эми автоунаа болсо эми ооба аябай чыгарышпайбы, түрүгө, дүйнөгө экспорттотушпайбы азырчы? Бирок демелери дагы таптаза, автомобилдери дагы. Себеби кайсы бир жылда жанагы эскирип калган, катализатор бузулуп калган эмелер шаарга киргизбейт да. Мына Пекинде эле бир мезгилде эме түтүн каптап кеткен экен. Аларында бузулуп, анан азыр жана жаңы машиналар, анан дарактар да аябай. Гүлдүн эми шумдук түрлөрү. Мен эч жерден андай гүлдүн түрлөрүн көргөн эмесмин. Гүлдүн түрлөрүн, чөптүн түрлөрү, дарак ушунчалык жакшы карышат экен. Бакчалары аябай көп да. Биз мындай бир аз бушураак жаткан жерди көрсөк эле көп көрүп калабыз го. Үй салуу эсекпи, сатуу эсекпи депчи. Ал жерде кенен жер толтура. Бактары кенен сейил бактары көп. Укмуштай сонун. Ошонун баары ден соолук да, ошонун баары тиги абаны тазалай турган негизги нерсе да. Ушундай жактар бар да. Кары картаңдар көп деп атпайсызбы? Пенсия алышабы? Социалдык төлөмдөр кандай Кытайда? Пенсия алышат. Бул мамлекеттен да алат. Мамлекеттин өзүнүн чектеген пенсиясы бар. Ошол эле учурда жана бир компанияда иштесең, мисалы Huawei'де иштесең, же Lenovo'да иштесең, анда кийин ошол жерден сен тиги эмеге чыксаң, пенсияга, ошол компания да сага өзүнүн пенсиясын чектеп берет. Ошол эле учурда жана жеке
тиги эме да бар да, пенсиялык камсыздандыруулар бар го, сен өзүң каражат салып коюп жүрө бересиң, кийин аласың. Ошондой дагы бар. Социалдык төлөмдөр системасы жакшы Аябай экен да. жакшы, аябай жакшы. Мисалы үчүн мен белгилүү профессор бар да, манас изилдөөчү Лаң Ин дегенчи. Ошол аялдын Бейжиңдеги үйүнө бардым да мен. Эми үйүнө атайын чакырды, аябай жакшы конок кылып. Мисалы, ошол кемпир 86 чыкты. Пекинде үйү бар, жакшы райондун. Кадимкидей үй кызматкери бар. Жалгыз жашайт. Анан бизди чыгып бир сонун аябай кымбат ресторандан конок кылды. Ошонун кене мүмкүнчүлүгү жетет да. Бул жакшы да, демек. Ооба. Кытайда Голливуд тасмаларын көрсөтүшөбү? Ал жакта бир эме бар. Ал жакта америкалык фильмдерге чектөөлөр бар. Америкалык контент дээрлик жок деп айтсак болот. YouTube иштебейт, Instagram жок, Facebook жок, ал жок, WhatsApp жок, иштебейт. Бирок ошолордун бүт аналогдорун өздөрү иштеп чыккан. Тиркемелер бар да. Бул деле жетишкендик да, технологиялык жетишкендик да турабы? Демек, өлкө мындай кибер коопсуздугун, маалымат коопсуздугун өзү бүт кепилдик алган. Сырттан кинолор көрсөтүлбөйбү, Мисалы, Голливуд кинолору же Орусиянын кинолору дейли да? Таң калыштысы орустун кинолору аябай кенен. Көппү? Советтик кинолору аябай кенен. Тиги азыркы орустун кинолору аябай кенен да. Азыр орустар менен жакшы мамилеси болгон учурданбы, орустун контенти кенен да ал жердечи, ээн эркин. Тиги Голливудтун кинолору анчалык эле ачпайт. Негизи Кытай анча нерсеге өзүнүн мейкиндигин ачпайт да. Бул деген аябай кандай чоң киреше бере турган мейкиндик да, эл көп. Ошон үчүн булар да мамлекеттин өзүнүн цензурасы бар да. Азыр деле мына акыркы учурларда булар канча өздөрүнүн жанагы миллиондогон катталуучулары бар блогерлердин бүт бардыгын жапты го. Ал эгерде сен коомдун, Кытайдын өзүнүн саясий анан адеп ахлактык баалыктарына туура келбеген контент таратпашсаң, сен дароо блоктойт. Ушундай жактары бар. Кытайлыктарга дүйнөлүк маалыматтар жетеби? Эми жаштары чынын айтканда VPN колдонуп эле жанагылардын баарына кирет экен. YouTube'га, Facebook'ка, Instagram'га мамлекет расмий түрдө тыюу салган анын баарына. Бирок жаштардын баары эле VPN менен акырын киришет экен, баары элечи. Ошолор мага жардам берип тиги эметип беришти да. VPN'ге киргенден кийин анан мен башка маалыматка эме болуп калдым да, колдонуп калдым. Болбосо Маалыматтык цензура аябай бекем экен да ал жакта. Бекем, аябай бекем. Башкача айтканда, оңойлук менен маалымат чыкпайт, оңойлук менен маалымат кирбейт деп айтсак болот да, ал жагынан катуу. Илимий кызматкерлери дагы ошондой түрдө чектелеби? Чектелет. Мисалы үчүн алар өздөрү да көп маалымат айтпайт, өздөрү аябай мындай ачуусу чукул, эмоционалдуу эле келет, бирок аябай рационалдуу го. Оңойлук менен оозунан дагы сөз чыкпайт да, сөзгө аябай бекем. Бирок акырын мындай достошуп, сүйлөшүп, көп нерсени кызыгып билип алсаң болот да. Мисалы үчүн менин бир тааныш эмеде иштейт экен да, мындай курал жарак чыгара турган компанияда иштейт экен да. Кытайдабы? Анан ал эмеге колдонбойт экен. MacBook колдонбойт экен, Apple'дын бардык эмелерин колдонбойт. iPhone колдонбойт. Эмнеге? Себеби дегенде, балким биздин маалыматтарды тыңшайт деп. Көрдүңүзбү? Ооба. Жакында эле Трамп барбадыбы Кытайгачы? Ошондо бир маалымат окуп калдым. Тигил бүт делегация, Американын делегациясы учагына отуруп жатканда кире бериште текшерген турбай аябайчы. Бардыгын. Бүт белектерин бардыгын алып коюшкан экен да. Калем болобу, жөнөкөй эле брелок болобу, эмне болот? Бүт белек алган сувенирлердин бардыгын учакка киргизбей, бардыгын текшерип, анан киргизген экен да учаккачы. Ооба, булар ал жагынан аябай катуу, текшерүүдөн өткөндө жүрөгүң түшөт. Мисалы, мен жеке өзүмдү айтайын, аябай катуу текшерүүдөн өтөсүң. Аябай катуу текшерүүдөн өтөсүң. Балким мен жанагы жаштар менен иштеп, аябай университетке бараткан үчүнбү, катуу текшерүүдөн өтөсүң. Илимий чөйрөдө эркиндик барбы? Илимий чөйрөдө ал жерде мындай да, бардык чөйрөсүндө эле саясаттан башка жагынан эркинсиң. Саясий көз караштарды дээрлик сүйлөшпөй эле коюш керек. Дээрлик эмес, сүйлөшпөй эле коюшуң керек да. Жок, ал жагынан. Себеби дегенде,
ар бир мекемеде сөзсүз эме бар. Бир муурда бизде эме бар эле го. Бир партиянын бир өкүлү отурат эле го. ооба Партиялык комитеттин бир жетекчиси отурат эле го. ооба Ошондой бар. Сен жетекчиң болот, мисалы институттун директору же ректору. Ошол эле учурда тиги партия тарабынан бир жетекчи отурат ал жерде. Сөзсүз түрдө. демек илимий кызматкерлер деле профессорлор деле чектелген экен да. Мисалы саясат тармагы боюнча кандайдыр бир изилдөөлөрдү иликтөөлөрдү жүргүзө албайт экен да. Ошондойго деп эле айтсам болот да. Себеби дегенде мындай да. Мисалы үчүн ал жактан китеп же материалдарды алып өткөнгө болбойт. А бул жактан ал жакка алып киргенге болбойт. Мисалы Америкада Джеффри Сакс, Миршаймер деген профессорлор илтейген университетте отуруп сабакта берип атышат. Ошол эле учурда Трампты тим эле жерге чейин сындап атпайбы? Ал жакта андай жокпу Кытайда? Мен тиги сен айткан профессорлордун лекцияларын угам да, ой, тим эле эмнени гана айтышпайт, бирок ошол учурда алардын жумуштан кетирүү же бир чектөө деген мындай ой да жок да. Жок, Кытайда андай эмес. Андай эмес. Митингдер, пикеттер болобу Кытайда? Дээрлик болбойт, бирок акыркы учурларда жана ковид учурунда булар аябай жапты го. Ошол учурла студенттердин арасында нааразычылыктар пайда болду да. Кадимкидей нааразычылыктар пайда болуп, аябай ошол митинг, пикеттерди уюштуруп, ошондой толкундоолор болду. Анан ошондон кийин анан өкмөт ачты да. Жанагы аябай эле эмеде жатып калды да, изоляциядачы булар. Ошондой учурлар бар да. А чынында чоң бир саясий көз караштагы митинг, пикет же Си Цзиньпин кетсин деген андай жок. Кетсин деген андай жок, андай жок. лозунгтар чыкпайбы? Бирокчу мындай да, эмнеге чыкпайт? Чыкпаганга дагы шарттар бар да. Сен мына карасаң, тиги мыйзамдар сакталып атса, сенден бир сен өсөм, өнүгөм дегенге мындай стимул бар да, мотивация бар. Өлкө каякка бара турганын ар бир жаранына белгилүү да. Бул да аябай маанилүү да. Анан сен бизнес кылып атсаң, бизнесине чектөө коюлса, сен байып атсаң, эмне кылат адамга? Анан жеке жашоолорунда аябай эркин. Ичип, жеп, ресторандары толуп турат, бүт дүйнөнүн эмелери бар, брендтери бар. Бүт дүйнөнүн кийем десеңчи, кийимдин баары бар. Соонун брендтин баары бар. Кийемсең, ичем десең, баардык ресторандар бар. Бүт дүйнөнүн элдеринин ресторандардын баары бар. Анан шан шөкөт, түнкү клубтар, эс ала турган жерлер, анан ички жана саякат бар да, мына карасаңчы, мүмкүнчүлүктөр көнүндө. Тиги жана тез жүрүүчү поезддер өзүнчө эле тиги жер менен кетип аткан самолеттой кетесиң, Боинг тиги сондай. Анан сонун эле мүмкүнчүлүктөр көп да. Азыр акыркы учурларда маалымат боюнча мына карасаң, Кытайлардын байыганын айталычы. Мурда 500 миң миллионер болуп аткан, Азыр 2 миллион миллионери бар. 2 миллион миллионери бар. 500 миң 600 миңдей миллиардери бар. Андан башка байлар канча бизнесмендери. Мисалы үчүн бир эле мисалдайсыңчы, Шэньчжэнь деген шаар бар го? Ооба. Ошол Шэньчжэньчи балыкчылардын шаары болгон экен да. Мындай кадимкидей эле балчык чалчык болуп, баары жакыр болуп, эптеп ушинтип эле күн көрүшкөн. Ушундай бир жер экен да, унутта калган жер экен. Азыр Шэньчжэнь дүйнөдө эң алдыңкы мегаполистердин бири да. Жанагы дүйнөдөгү эң чоң компаниялар бар го? Брендтерчи. Ошол эле тиги Apple'дан баштап бардыгынын ошол жерде эмелери бар да, ишканалары бар. Ошол жерден жана Lenovo, эмненин баары ошол жерден чыгат. Технологиянын баары ошол жерден чыгат. Ошондой жетишкендиктер болуп атат да. Анан Кытайдын бир саясий талаш тартышканын дегенге убактысы деле жок го дейм да. Мен ушинтип ойлойм да. Жана анча жумуш мененчи, эгерде мүмкүнчүлүктөр болуп атса астында, мүмкүнчүлүктөр болуп атса, ошол мүмкүнчүлүктөр менен улам алдыга деп отуруп, аларда башка нерсеге убакыт деле калбай калабы деп ойлойм да менчи. Бирок ошол эркиндик жок, булар кайсыл деңгээлге чейин чыга алат деген суроо туулат экен да. Бул суроо азыр бул феномен. Бул суроо азыр бүт дүйнөнүн башын катырган суроо да. Себеби эмнеге? Себеби биз ойлойт элек мына капитализм, мисалы Американын вариантында Америка
мамлекети дагы ошол демократиялык баалуулуктарды түртөт, анан экономикасы да либералдуу экономика, туурабы? Капитализм. А Кытай бул феномен болду да. Экономикасы капиталисттик болду, а тиги башкаруу системасы баалуулуктары коммунисттик, ооба. социалисттик да. Бири бирине Анда топ келишпеген нерсе болду? топ келишип азыр эффективдүүлүгүн көрсөтүп атпайбы? Бул ошол дүйнөнүн жанагы саясий өнүгүүсүндө, саясий экономикалык өнүгүүсүндө булар ошо феномен болуп калды, карагылачы. Буга эми ошон үчүн так диагноз коюуда оор да, кыйын. Бул баягы тарыхтын өнүгүшүндөгү бир мындай эме деп коет го, мындай башкача да, бир башка бөлөк нерсе да, бөлөк нерсе. Ошон үчүн буга азыр так бир илимий изилдеп көз караш айтуу дагы оор да. Мен көп эле белгилүү китептерди окудум акыркы учурларда дүйнөнүн экономикасы, саясаты боюнчачы. Бирок ошолор деле так кесип нерсе айта албайт да. Анан эч ким булар ушул жол менен, ушул система менен эртеңки күнү кандай болот эч ким деле так айта албайт. Көп ойлойт да, бул бир күн эмеге стагнация болуш керек деп ойлошот да. Анткени кантип социалисттик система кыйрады да. Көрдүк да, кризис болду да, СССР жок. Эң дүйнөдөгү биринчи держава болуп турган СССР кыйрады да. Демек бул кыйрашы керек эле да буларчы. Ошол система менен. Булар кыйраган жок да. Өнүккөндөн кетип атышат да. Бирок мен бир нерсе айтып коеюн дагычы. Кытай мындай да, бул ошол эле коммунисттик идеалдарын эле кучактап жатып калган жок. Бул чынында Кытай өзү, булардын табияты да ушундай да. Жана конфуцийчиликте бар да, сен канчалык көп сүйлөгөн сайын сенден энергия качат деген нерсе бар да. Ошон үчүн булар көп сүйлөбөйт да, өзү табияты булардын философиясы көп сүйлөбөйт буларчы. Саясат деле ошондой го, өз жөнүндө мактанбайт деле, байкасаңар, мактанып деле мына чыгарган атабыз деп деле эчтеке айтпайт. Бир карасаң эле чыгып калат, бир технологиясы. Ушундайбы? Ооба. Анан ошол жөнүндө маалымат деле эч жерде айтылбайт, мындай изилдөөлөр жүргүзүлүп атыптыр деп деле айтылбайт да. Бирок жыйынтык чыгып калат. Булар ушундай да. Анан азыр булар ойлойт көп эле ошол баягы социалисттик идеалдарды кучактап эле отурат булар деп. Жок, анткени жок булар. Мен ошол жердеги жанагы белгилүү лекцияларга катышып, ичара аябай баары бир чоң маалыматтын ичинде жүрдүм да. Булар азыр мындай саясий эмени жүргүзүп атышат да. Бул жаңы саясий экономикалык конвергенция. Башкача айтканда, булар азыр биз өнүгүүнүн экинчи тепкичине чыктык деген идеологиясын баштады. Булардын биринчи тепкичи көрсө мындай экен да. Жанагы арзан товарлардын фабрикасы, Ооба, негизи ошондой го. Бир стереотип да бул дагычы. Стереотип дагы, анан Кытай өзү деле ошону менен бутуна турду да. Эмнени гана сатпайт, баардыгын сатат. Адам деле клонуп сатпаганы калган жок да, чынын айткандачы, баарын сатат да. Дүйнөнүн фабрикасы болуп атпайбы? Дүйнөнүн фабрикасы, бүт дүйнөнүн фабрикасы болуп атпайбы? Көп экономиканы бул биз эле эмес, тиги Европанын айрым өлкөлөрү мораторий жарыялап аз калып атышат да. Мисалы үчүн, коргоп атышат базары. мен ошо айта кетейинчи, аранда биз түбүндө жашайбыз да булардын. Мисалы үчүн Италия жеңил өнөр жай боюнча аябай алдыңкы го. Италия бренд да. Анан булар Кытайдын товарларына жеңил өнөр жай, кийим кечек, жеңил өнөр жай, сумка жана башкаларга булар мораторий киргизишкен да. Себеби Кытайдын сапаттуу, арзан, алардын брендинен кем эмес, бирок копиясы болуп кеткен да. Ошон үчүн ал бүт өнөр жайыбыздын баары криз болуп калбасын деп мораторий жарыялаганга аргасыз болушту да. Эмне үчүн Америка менен дайыма эле булардын сода согушу бар, Анткени Америкада деле ошондой коркунучтар бар. Булар жанагындай арзан, сапаттуу товарларын көбүрөөк басым болуп кетсе, алардын товарлары өтпөй калат. Толтурат карама-каршылыктар бар да. Булар азыр болсо мындай деп атат да, булар биз экинчи тепкичке, бул экинчи тепкич баягы жөнөкөй товарлардын фабрикасы болгон бул өткөн доор. А жаңы доор, жаңы тепкич бул жаңы инновациянын. Жалаң илимий инновациянын тепкичи деп атат азыр. Өздөрүнө ошол көрсөткүчтү койду да буларчы. Мага бир нерсе кызыктуу болот. Мисалы биз өнүгүүнүн бир жолу катары батыш мамлекеттеринин өткөн тарыхын, курган институттарын, системасын элестетебиз го. Ушул жол менен гана өнүксө болот депчи. Кытай
альтернатива сунуштап атат да. ооба. Болгондо дагы эффективдүү альтернатива сунуштап атпайбы? Баардык тарабынан карай турган болсокчу. Керек болсо батыш азыр эмне кылабыз деп алсыз колун көтөрүп туруп калгандай да. Ооба, эң туура айттың да. Чында биз батыштын жанагы либералдуу экономика, демократиялык ушул модельдери, модель бирок мен дагы ушуну көп ойлондум да, анан мен мындай ойлоп калдым. Бул ар бир негизи элечи теориялар бар да, мамлекеттердин өнүгүшүнүн теориялары бар да. Кээ биркилер географиясына карайт, Ошо географиялык жагы аябай ошол оң таасир этет мамлекеттин өнүгүшүнө же артта калышына депчи. А кээ биркилер маданиятына көңүл бурат да, маданияты күчтүү болсо өнүгүп кетет. Маданияты арттагылар артта калып кетет деп. А кээ биркилер болсо эмеге, мисалы үчүн Робинсондун китебинде ал жанагы эмеге институттарга, мамлекеттик институттарга, ошого аябай басым жасайт да. Анан ошолорду да карап көрүп туруп анан бул кандай дейсиң да. А көрсө мен мынтип ойлоп калдым да, мен өзүмдүн жеке оюмдачы, ар бир мамлекеттин, элдин өзүнүн өзгөчөлүгү болот экен да. Мисалы үчүн азыр могу Кытайгачы Америкадагыдай эркиндикти берсең, кандай болот? Бул болбойт мындай миллиард эл. Ар мындай ушунчалык чоң өлкөнү башкаруу, чоң элди башкаруу деген бул аябай оор да. Анан өздөрүнүн да ички көйгөйлөрү бар. Жана сепаративдик көз караштагы дагы өзгөсү. А ушундай мамлекетке Американын эркиндигин берип койсоң бул кандай болот да? Өзүнүн өзгөчөлүгү бар экен деп калдым. Бул өзүнүн тагдыры деп коем да менчи, мына орустардын өзүнүн тагдыры, булардын өзүнүн бул тарыхый өзгөчөлүк экен деп калдым менчи. Ошондуктан кээде сырттан эле бир таңуулай бергенде эле болбойт экен деп койдум менчи. Ушул модельди кабыл алсаң туура, бул модельди кабыл албасаң туура эмес дей бергенде эле туура эмес окшойт деп калдым да. Себеби мен бул ойлорума могу Вьетнамдын өнүгүүсү дагы таасир этип атат да. Акыркы учурларда Вьетнамда аябай катуу кетип атат, Болбосо бул деле жакыр артта калган советтик социалисттикпи, советтик дегендин доосу өлкөлөрдүн бири болчу да, туурабы? Ооба. Ушунун өнүгүүсүндө аябай феномен да бул дагы. Азыр бул дагы аябай катуу чыгат Вьетнамчы менин байкоолорумда. Анан ушул көз караштан алганда биз делечи Кыргыздын өзүнүн бир табияты бар да, элдин, жердин, тарыхынын табияты бар. Ошого жараша өзүнүн бир модельдери болуш керек экен деп калдым да. Мисалы үчүн кыргызды бизде сөзсүз демократия керек бизге. Демократия болбосо болбойт. Биз деген айтып деп турбасак, өзүбүздүн талабыбызды коюп турбасак, бушуп кете турган элге киребиз да. Моюнга алышыбыз керек муну. Биздин элдин бул жаман жагы эмес, бул табияты ошондой, да. Себеби биз деген көчмөн элбиз, биздин ДНКбызда көчмөндүн каны ойноп турат. Биз деген өмүр бою жанагы жер иштеткен дыйкан эмеспиз, алардын ДНКсы башкача болот да. Жер иштеткен дыйкан менен ат үстүндө жүргөн адамдын табияты башка да. Ооба. Азыркы учурда Кытайдын коңшу өлкөлөр менен болгон мамилеси кандай болуп жатат? Мисалы, Түндүк, Түштүк Корея, Тайвань маселеси, ар жакта Филиппин, эми биздин чөлкөн боюнча сүйлөшөбүз да. Кандай азыркы учурда абалы? Япония менен мисалычы? Азыр биз моюнга алышыбыз керек. Кытай бүгүнкү дүйнөдө эң күчтүү держава. Муну моюнга алышыбыз керек. Бул экономикалык чоң мүмкүнчүлүк дагы да. Биз албетте Кытайдын мүмкүнчүлүгүн колдонушубуз керек. Бирок баары рационалдуу болуш керек да. Каяка жумшатабыз дегенде кеп аябай делүү да. Ал эми Кытай башынан эле бул тышкы саясатта өзүнүн позициясын ачык билдирбейт оңойлук менен. Эч убакта бир өлкөгө болгон колдоосун же бир окуяга болгон позицияларын ачык билдирбейт. Кескин билдирүү байкалбайт. Байкасаңар, мисалы үчүн орустар өзүнүн оюн ачык эле айтат го, кескин, же америкалыктар, европалык. Кытайда андай байкалбайт да. Ошол эле учурда Кытай аябай чоң таасирге ээ, аябай чоң күч бүгүнкү күндөчү. Анан бүгүн булар Россия менен мамилеси күчтүү, бирок Россия өз деле мойнуна алып атпайбы? Мен бир маалыматтан окудум эле. Булар менен Кытай менен мындай келишим түзүү бир аябай оор депчи. Анткени Кытай өзүнүкүн бербейт.
Албетте бул орустар деле өздөрүнүн нефтисин кымбат саткысы келет да, бирок Кытай кымбат албайт. Анткени ал шарт ошондой болуп турат да, оңунан келип турат чыңбы? Ошол эле учурда Ирандын эмесин газын, нефтисин сатып алып кетет. Иран менен мамилеси күчтүү. Бирок ошолордун баары ачык айтылбайт да. Анан тиги Түндүк Корея бул аябай изоляциядагы өлкө да. Ооба байкусум десе. Ушунчалык жүрөгүм ооруйт да мен ушу Ооба. корейлерге. Бүгүн эле тигил аябай жүрөгүм ооруйт. алардын төрагасы Ким Чен Ынбы? Ким Чен Ын футболист кыздар менен жолугуп ийилип отушат го тим эле байкуштарымчы. Мен бир нерсени айтып кетип келип атат да, сенин сөзүңөн уламчы. Бул идеология деген адамдын мээсин жууйт го. Бул укмуш күч экен да. Бул адамды башка адам кылып кое турган күчкө ээ экен да. Мен могу советтик идеологияга кызыгып, бул кантип адамдардын башын бурган деген кызыгып отуруп көп нерсени чукудум да. Бул адамды ушунчалык башка адам кылып коет экен да. Бирок адам ошондой башка адам болуп калганын сезбейт экен өзү. Мисалы үчүн мындай экен да, дагы кененир айтайынчы. Мисалы роза гүл жагат го магачы, жыты сонунда скоз. Бирок ошол роза гүл эмнеге жагып калганын мен билбейм да. Ошондой сыяктуу экен идеологиячы. Мисалы үчүн сен кайсы тамакты жакшы көрөсүң? Мен бардык эле биздин өзүбүздүн улуттук тамактарыбызды жакшы көрөм негизи. Бешбармак жакшы көрөбүз да. Бирок эмнеге жакшы көрөбүздү билбей эле жакшы көрөбүз, Бул идеология да ошондой экен да. Ошон үчүн жана мээни алат экен да булчу. Адам билбей эле ошондой болуп калат да. Ошондой Ким Чен Ын деле. Анан Ким Чен Ын бул ушунчалык изоляцияда жатса, элинин баары жакыр, эч кандай инновация жок, катыш жок. Бул кандай күн көрүп атат деп да кызыгып көрдүм да менчи. Анан жана Ланковдун эме ошол жерде жашап иштеген көп эмелерди көрүп, угуп, окуп кызыксам, муну эме Кытай сактап турат экен да. Бул Кытайдан бүт товарлардын баарын Кытайдан алат экен. Анан Кытай булар үчүн өзүнчө эле бир эме экен да. Калканч. Калкан экен да булар. Ошондой. Япония Кытай менен мамилеси башынан эле экөө мындай симпатиялары жок. Булар башынан атандаш булар. Анткени булардын тарыхы ошондой экен. Жапондардын императору ал өзү ошол эме күндүн баласындай, асмандын баласындай көргөн экен да. Асмандан түшкөн император, демек бүт дүйнөгө ал император. Десе, ал Кытайдын императору да ошондо өзүн ушинтип эсептейт да. Ошон үчүн экөө тең бири-бирин. Ошон үчүн Кытай экөөнүн тең шовинизми бар да, күчтүү аябай. Азыр эле булар багы өзгөчө япон өздөрүн аябай трансформациялап өзгөрүп, аябай эме болуп калышты го, ысылык. Бирок булардын шовинизми аябай күчтүү болгон. Анан Кытайга аябай мындай Кытайды, анан жакынкы өзүнүн Азия өлкөлөрүн басып кирип, кырып, аябай жаман нерселер жасаган да, чын айткандачы. Анан ошондон тартып булар Кытай менен мамилеси жакшы эмес да. Японияга коркунучтар бар, дайыма коркунучтар бар. Түндүк Кореядан, Кытайдан коркунучтар бар. Ошон үчүн ал дайыма Тайвандын өзүнчө сакталып турушун колдойт. Түштүк Корея менен дайыма бири-бирин менен колдошот баалыктарын. Анан бардын баарына Америка калканч болуп турат да. Шуну ачык эле айтсак болот да. Тайвандын абалы дагы аябай кызыктуу да. Тайвань бир карасаң Кытай, бир карасаң Кытай эмес. Неге? Сөзү таң калыштуу, жашаганы Кытай, сүйлөгөнү Кытай, кытайлар. Жери деле Кытайдыкы болчу, бирок кийин була өзүнчө мамлекет болгондон кийин кээ бир мамлекеттер азыр деле Тайваньды Кытай менен чогуу деп тааныйт. Көп мамлекеттер тааныбайт да. Кара, көп мамлекеттер бул Кытайдын жери дейт, көп мамлекеттер жок, бул Кытайдын жери эмес дейт. Ушундай акыбалда да. Гонконг, Макао ал толук эле Кытайга кирген. Ал кирди. Булар Кытайларды жанагы 100 жыл бар го, булардын өздөрүнүн кемсинген, кор болгон 100 жыл деп коюшат. Бүт жана Ост Индиялык компания менен келип, бүт европалыктардын баары келген да буларгачы. Англичандар, бүт голландецтердин баары келип, анан булар тиги ошо жерлердин бардыгын эки согуш болгон да, булар жанагы апийим согушу, биринчи апийим согушу, экинчи апийим согушу. Бирок ошол эки апийим согушунда тең Кытай жеңилип калган да. Анан жеңилип калгандан кийин анан аргасыз император макул болуп, ошол Макао, Гонконгдун баары көп жылга буларга өтүп кеткен. Анан бирок ошол учурларда жаман болсо керек, бирок жыйынтыгында булар эң гүлдөгөн жерлерге айланып кетти да. Гонконг, Макао азыр аябай гүлдөгөн мегаполистер да.
Эми биз Кытайдан коркушубуз керекпи же мүмкүнчүлүк катары карашыбыз керекпи? Кыргызстан. Ушул суроо ар бир кыргыздын жүрөгүндө турат мен жаңылбасамчы. Анын ичинде менин да жүрөгүмдө турат да, мени да дайыма ойлондурат да. Бир карасаң аябагандай чоң мүмкүнчүлүк, бир карасаң аябай чоң коркунуч да. Бирок биз бир нерсени эсибизге тутушубуз керек да. Өзүңө бекем бол, коңшуңу ууру тутпа деген кыргыздын сөзү бар. Мен ушуну менен эле айтып койгум келет да, чын айткандачы. Өзүңө бекем бол, коңшуңу ууру тутпа дейт да. Бул анан жети өлчөп бир кес дейт. Кыргыздын сөзү бар да. Биз инвестиция тартсак болот Кытайдан. Кытайдан компаниялар менен, бизнес компаниялар менен иштешсек болот. Бирок кантип, кандай форматта, анан жыйынтыгы кандай болот деген нерсе биз түндөсү дагы, күндүзү дагы оюбуздан чыкпашы керек. Кытай бизди билеби, тааныйбы ушундай Кыргызстан деген мамлекет бар экендигине кабардарбы? Эми акыркы биз мындай да, мен бир нерседен баштайынчы. Биз мурда өзбектер өзүнчө бир хандык болуп эле, казактар өзүнчө жолун тосо калышып, бизде революциялар болгондо дароо жолун тосуп эле, бир ушундай болуп кетпи, чек араларын тосуп эле. А бирок карасаң, Борбордук Азия дүйнө Борбордук Азияны чогуу эле карайт экен да. Мисалы, Кытайда башталдыбы, мисалы, Сианьда Кытай Борбордук Азия форматы өттү, Андан кийин тиги Трамп кабыл алды. Америка плюс Борбордук Азия форматы. Андан кийин Европа, Евросоюз. Евросоюз плюс Борбордук Азия форматы. Демек, бунун өзү Борбордук Азияда мамлекеттердин баары биригишиңер керек. Мындай чогуу чаран, экономикалык жактан мындай чогуу бир карым-катышта болушуңар керек. Сенин кызыкчылыктарыңар бир, ареалыңар бир, жуткан абаңар, ичкен сууңар бир. Чынында ошондой да, ичкен суубуз деле бир да. Деген сыяктуу бул чоң эме да, месседж да, аябай. Анан ушул көз караштан алганда Кытайлар ошол бул Борбордук Азия мамлекет деп ушундай тааныйт. Анан Кыргыздын өзүн түндүк Кытайлар билбейт эле. Алар бизге караганда казактарды көбүрөөк билет экен. Анткени казакта ири компаниялар менен дагы иштешет экен. Анан дагы бир жери Кытайда казактар аябай көп экен. Казактардын саны аябай көп экен. Ага караганда бизде жана Кызыл Сууда кыргыздар аз да. Аз. Ошондуктан бизди деле булар эми аябай катуу жигерденип таанып атат да. Акыркы 2 жылда аябай жигерденди, биздин мамилелер. Кыргызстан Кытай үчүн канчалык деңгээлде маанилүү? Маанилүү деп эсептешеби Кыргызстанды? Кызматташуу жаатында. Сөзсүз түрдө. Неге? Анткени алардын бизнес кызыкчылыктары үчүн сөз жаңы мейкиндиктерди ачып турат булар. Биз эмес, булар Африканы өздөштүрүп койду да. Биз эмес, мына Венгрияга канча акча салды, Орбандын учурундачы. Буларга жаңы бизнес территория керек да. Ошол кызыкчылыктан биз аябай эле кызыктуубуз. Өнөктөш катары көрөбү, же бир транзиттик өлкө катары элеби? Транзиттик өлкө катары, анан өздөрүнүн бизнесин жүргүзө турган жер катары. Ушинтип эле ачык айта алчы. Бизнес долбоорду ишке ашыра турган жерлер катары. Идеологиялык жактан бир кызыгышпайбы? Жок, идеологиялык жактан андай кызыкчылыктар жокко деп эле ойлойм. Себеби бирок эми ачык маалыматтар деле жок да, буга карагандачы. Бирок Кытайдын бир саясаты бар. Бизге мисалы үчүн могу Шинжаң, Үрүмчү эмелер жакын да. Кызыл Суу автономиялуу области. Бул жактар көп мезгил бою Кытай бутуна турганга чейин өзүнчө өздөрүнүн тилинде сүйлөп, өздөрүнүн жашоо тиричилиги, өздөрүнүн балыктары менен жүргөн бир маданий ареал сыяктуудай экен да, менин жеке байкоомдо. Азыр Кытай аябай мүчөлүгү көбөйдү да. Азыр бул жерди дагы мындай кытайлаштыруу, жуңголоштуруу, жуңго дешет го өзү, ошол аябай күчтүү да. Ошондуктан булардын бир эмеси бар, канчадан миллион, 30 миллион Кытайды ушул тарапка отурукташтыруу, ошол жерде үй жай кылып, иш ачып, ушул жерде жашатуу эмелери бар да. Планы бар да. Андай болсо, анда биздин мурдубуздун учунда аябай көп сандагы Кытай бар. Чыгыш Түркистан тарабына, ошо. Бирок алар Чыгыш Түркистан деп колдонбойт. Себеби Чыгыш Түркистан бул мындай сепаратисттик көз термин болуп калат алар үчүн.
эмне деп колдонушат? Алар Цзиньцзян уйгур автономиялуу области деп эле колдонулат. Азыркы учурда ошол Чыгыш Түркистан тигил биздин боордош уйгур элине болгон расмий Кытай бийлигинин мамилеси кандай? Өтө оор, өтө катуу десек болот. Анткени себеби бул чынында өтө чоң кагылыш болгон, өтө кыргын болгон. Уйгурлардын дагы булар азыр Кытайдын ичинде 10 миллиондай. Көп да бул жайбай. Анан Казакстанда, бизде, дүйнөдө уйгурлар көп да, бирок өзүнүн мамлекети жок да. Кытайдын ичинде бир автономиялуу область болуп калды да, чын айткандачы. Бул өздөрүнүн уйгурлардын маалыматы боюнча булардын ичинде өктөөсү, арманы бар да, аябай күчтүүчү. Анан булар сепаратисттик ушундай мезгил менен эмелерди чыгарып турат да, окуялар болуп турат да. Акыркы окуяда дагы булар чынында жанагы Юньян деген провинцияда булар аябай көп Кытайды кырып жиберген да. Чын айтканда бул башкача айтканда террористтик акт болгон. Анан ошондон кийин бул жакта тартип дагы, текшерүү дагы аябай күчөдү да. Азыр эми катуу азыр. Аябай катуу көзөмөлдөө, Көзөмөлдөө азыр. Азыр көзөмөлдөө, анан жанагы тарбиялоочу тиги эмелер бар, лагерлер бар. Бул жакта ошол кытайлар уйгурларга жакын жашаган кыргыздар деле ошол бир 5 жылда биз менен деле катышпай калды го. Бирок азыр эми жумшарып атат да. Бир топ жумшарды азырданчы. Тарбиялоочу лагерь дегенде бул көбүнчө идеологиялык максатты көздөйбү же болбосо Идеологиялык физикалык жактан максатты көздөйт. кандайдыр бир кыйноолор болобу ал жакта? Эми ал боюнча ар кандай маалыматтар бар да. Мен бир тараптуу болуп калбайын, себеби англис тилиндеги маалыматтар бир тараптуу, өздөрүнүн маалыматтары бир тараптуу. Ошондуктан мен өзүм көзүм менен көрүп, же ошол жерде отуруп чыккан адам менен сүйлөшпөгөндөн кийин бир тараптуу болуп калбайын да. Бирок мен ошо журналисттер менен сүйлөшөсүң да баары мененчи. Сүйлөшкөндө ал жерде идеологиялык тазалоо болот экен да, бүт аң сезимди. Ошол жуңголоштуруу, кытайлаштыруу, анан албетте өздөрүнүн жанагы баалуулуктары бар да. Коммунисттик же ошол багытта баалуулуктары аябай. Ушундай бар. Кытай инвестициялары биз үчүн мүмкүнчүлүкпү же көз карандылыкпы? Эгерде биз алардан эсеп чотубуз жок ала берген болсок, аны өндүрүшкө салбасак, биз өзүбүздүн экономикабызды өнүктүрбөсөк, анда бул чылбыр болуп калат да, Тиги эгерде биз алардын инвестицияларын рационалдуу пайдаланып, экономикабызды аябай өнүктүрүп кетсек, бул биз үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Демек бул өзүбүздүн колубузда экен да. Ошол инвестицияны кандай колдонобуз? Сөзсүз түрдө. Туура эмеспи, Да, сөзсүз түрдө. Ал турган мен бир нерсени айтайынчы, бизге азыр көп кытайлар келип атат да, бизнесмендер, ар кайсы. Мисалы үчүн Токен тармагында келип атышат, жол салам, үй салам деп ал толтура да. Кытайлар кызыгып аткандары көп. Алар бул жерге келгенге чейин эле бизди толук өздөштүрүп анан келет. Өздөштүрүп дегенде изилдеппи? Изилдеп келет. Ал майда чүйдөсүнө чейин эле изилдеп келет. Өзүң деле кызыгып сүйлөшүп көрсөң, бүт изилдеп келет. Анан коррупция барбы? Анда буларды коррупцияласа болот экен дейт да. Мыйзам барбы? Мыйзам сакталбаса, анда булардын мыйзамын сактап эле койсок болот экен дейт да. Ошондуктан бизде эгерде ичибизде мыйзам катуу сакталса, коррупция болбосо, ал келген Кытай деле ошондой мамиле жасайт да. Өзүбүзгө жараша мамиле жасайт да. Тигил Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулуп атпайбы? Ошого кандай көз караштасыз? Бул чынын айтканда, башында мен чын айтканда мындай аябай олуттуу, анан аябай көп жерлер казылып, дарактар кыйрап, тоолор тешилгенин өз көзүм менен көргөндө, мен чын айтсам, мага аябай мындай ичимден кооптоону жаратат экен да. Кооптоону жаратат экен. Анан бирок кооптонуп эле отурбайсың да, окуйсуң, карайсың, эмне экен дейсиң, изилдейсиң. Бирок бул мүмкүнчүлүк да болот экен бизге. Себеби бизде жана деңизге чыкпайбыз, туйук өлкөбүз, анан биздин жаныбызда деле аябай өнүккөн мындай бир демократиялык же экономикасы күчтүү мамлекеттер курчабайт да бизде. Ал да аябай маанилүү да. Ушул көз караштан алганда бул аябай чоң мүмкүнчүлүк экен да. Себеби Кытай ушундай жол салып, өнүгүп кеткен өлкөлөр көп эле экен. Мисалы үчүн венгерлер, мына Европанын чогуу ортосунда турган венгерлер Кытайдан аябай чоң инвестиция алышты. Булар кайка калды? Көбүнчө жанагы
тез жүрүүчү поезддерин алышты да. Ошонун жолун салынга тез жүрүүчү поезддерге. Бул мүмкүнчүлүк да. Бизде деле ошондой болсо аябай эле сонун болмок. ооба Түштүк менен түндүк нарын талас кылып, мындай каракол менен талас кылып сонун мүмкүнчүлүктөр болмок да. туура мен да колдойм бул долбоордучу. Ооба. Баары бир жол деген бул мамлекеттин кан тамыры да. Ооба. Темир жол өзгөчө да. Колдонуш керекпиз. Ооба, анан бул аябай масштабтуу, бул кылымдын долбоору десек болот да. Ошонун эме линиясын карасаң, Кытайдын баягы мурдагы жанагы жибек жолучу. Жибек жолу тиги Сианьдан башталып, Сианьдан башталып Кытайдын аркы четинен, деңизден, Тынч океандан башталып калабы ошондо? Аркы чети Тынч океанда. Тынч океан болуп калабы? Ооба. Мисалы Шанхайлар, порт шаарлар Тынч океанда турат. Ошол жактан баштап бул деген Европага чейин жетет да. А жибек жолу деген ошондой болгон да. Ошол Сианьдан башталып Византияга чейин, Венецияга чейин жеткен да. А бул темир жол ошондой болот да. Бул ошондой аябай масштабтуу. Азыр деңиз жолдору да аябай кооптуу калбадыбы? Орнубуздан кийинби? Көрсө жаап коет турбайбы кааласачы? Эгер мындай эрк болсо элечи жаап коет экен да. Суэц каналы деле ошондой болгон да. Ооба да. Ошол себептен улам Кытай түшүнүп, азыр темир жолдорун өнүктүрүүгө дагы бир альтернативалык түрдө аракеттерин көрүп баштады да. Биз да муну колдонушубуз керек да. Ушул абалды Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгы үчүнчү. Сөзсүз колдонушубуз керек да. Анан мындай Кытайдын бул жана темир жол, деңиз жолдору, аба жолдору деле укмуш булардын чын айткандачы. Анан тиги эң башкысычы булар 5 жыл эмес, 10 жылдан кийин, 50 жылдан кийин Кытай кандай болот деген так булардын стратегиялык пландары, ошол максаттары бар да. Максат алыс коюлган максаттары бар да булардынчы. Кыргызстан Кытайдан эмнени үйрөнүшү керек? Рационалдуулукту үйрөнүш керек. Жөнөкөй жашоосунда дагы, мамлекеттик саясатында дагы рационалдуулукту үйрөнүш керек. Эч убакта жөн жерден акча чачпайт. Убакыт деген алтын да азыр, алтындан да кымбат да. Мен ушуну сезем да өзүмөнчү, аябай убакытты туура пайдалануудан, өзүнүн мисалы үчүн жаштардын адам жаш кезинде энергиясы күчтүү болот да, бул аябай чоң ресурс да. Адам өзү үчүн, үй бүлө, мамлекет үчүн аябай ошол ресурсту, потенциалды максаттуу пайдаланганды үйрөнүш керек да. Анан меритократиялык система, мамлекеттик кызматкерлерди тандоодогу меритократиялык система бул туура эле. Бул табият деле ошондой да. Ал тургай курт кумурсканын делечи табият барсаң, бир күчтүүсү анан бир алсыз болот да, жаралган. Адам деле ошондой да. Кытайдан эмнени көчүрбөшү керек? Кытайдан эмнени көчүрбөшүбүз керекпи? Авторитардык системаны көчүрбөшүбүз керек. Чын, бул биз үчүн маанилүү. Биз үчүн маанилүү. Кытай деген 5000 жылдык цивилизациясы бар эл, да? Анын өзүнүн тарыхы бар. Эч кимге окшошпогон жашоо тиричилиги, философиясы бар. Бул башка эл бул. А биз башка элбиз. Биз деген көчмөн жашоону көргөн элбиз. Советтик системаны башыбыздан өткөргөн элбиз. Анан биз деген либералдык экономиканы, демократияны көргөн элбиз. Биз башка элбиз. Ошон үчүн бизге андай ушундай бекем тартип менен, авторитар система менен Кыргызстан өнүгөт деген ал фантазия, утопия. Мен ушинтип эле айтам. Кыргызстан үчүн чоң чакырык деп айтайын. Кытайбы же Орусиябы же батыш өлкөлөрүбү? Мурда да мен ошол пикирде болчумун. Андан кийин да көп өзүм иликтөөлөрүмдү жүргүздүм да, докладтарымды жасап жүрөм. Кытай. Кыргыз үчүн бул экономикалык, саясий эле эмес, мындай адамдын баалуулуктары болот го. Ошол жагынан дагы бул чоң чакырык. Бирок ошол эле учурда биз коркуп, баягы стереотиптер менен калып, ой Кытай деген мындай деген стереотиптер менен жата бербей, биз үйрөнүшүбүз керек, ким менен мамиле кылып атабыз. Биз таанышыбыз керек да, ким менен мамиле кылып атабыз. Ким биздин кошуна деп биз аны изилдеп, таанып, үйрөнүшүбүз керек. Ошого жараша карым катыш жасаганды үйрөнүшүбүз керек да. Бул деген демек Кытай бизди басып алат деп коркуп эле чек араны жаап, ошого окшош бир саясат жүргүзүү эмес, Бул деген аларды таанып билип, анан сиз айткандай, ошол маалыматка жараша кадамдарды аныкташ керек, Сөзсүз түрдө. Анан калса азыр дүйнө ушундай да, азыр мындай чүңкөнүп, жамынып жатып алып күн көрө албайсың азырчы. Азыр
карым катыш менен өнүгөсүң да. А биз ошентип жатып алып, анан өзүбүздүн кошуналардын артта калып, алардын бир сырье жүктөй турган жерине айланып кетсек эмне болот? Ошондой чакырыктар бар да турабы? Жок, биз андый мындай Борбордук Азиядагы алдыңкы өлкө болушубуз керек. Ар бир кыргыз бакубат жашай турган өлкө болушубуз керек да. Мындай пафос кылбай эле айтайынчы, ар бир кыргыз бакубат жашаш керек да. Өмүрүн бактылуу өткөрсүн, өмүрүн. Биринчи максат ошо болуш керек да, негизичи мамлекеттин биринчи максаты. Чоң рахмат сизге. Келип бергениңиздерге, убактыңызды бөлүп, абдан маанилүү жана терең бир талкуу болду деген ойдомун. Анан мен негизи бир суроом бар болчу, акыркычы. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, президентке Кытай боюнча кандай сунуш берет элеңиз депчи. Бирок берип койдуңуз го дейм да. Мен деле Акыркы сөздөрүңүз, ойлоруңуз турабы? Так ушул багытта, ушул ойлорду эске алуу менен анан саясий мамилени куруш керек го деймин да. Турабы? Ооба, туура, аябай туура. Анан эми Кытай боюнча айта берсек аябай кенен мына философиясын өзүнчө кеп кылсак болот, диний ишенимдерин өзүнчө кеп кылсак болот. Анан маданият укмуш да булардын. Маданиятын мына Кытай операсын, саймачылыгын, жана фарфорчулук өнөрүн, жанагы керамика, чай маданияты ал өзүнчө укмуш. Ооба. Мен да ушундай максат коюп атам. Ар бир өлкө боюнча адистерди чакырып, аларды таануу максатында да ошол мамлекетти, кандай мамлекет, кандай эл жашайт, тарыхы кандай, биз менен кандай мамиле курушат, биз кандай саясат жүргүзүш керекпиз деген максаттачы. Кызыктуу болот го дейм. Аябай кызыктуу болот, анан аябай пайдалуу болот деп ойлоп атам да. Себеби канткени менен бизде мындай кыргызча маалымат, кыргызча контентти көбөйтүшүбүз керек дүйнө жөнүндөгүчү. Ошол эле Вьетнам, мына Сингапурдун феномени, ошол эле Түштүк Кореянын феномени, деги эле Европанын демократиясы кандай, вестернизация деген эмне деп, Жакынкы эле өлкөлөрдү алсак делечи, ошо өзүбүздүн кошуналар, Өзбекстанда деле кандай өзгөрүүлөр жүрүп атат. Аябай. Таанышыбыз керек да, билишибиз керек. Анан эң баштысы контент. Кыргыз контенти көп болсо, мисалы, ар бир өлкөлөр боюнча бул элибиз үчүн пайдалуу да. Мен сөзүмдүн аягында айта кетерим мындай да, биздин жалпы журтчулугубузга кайрылгым келет да. Баягы стереотиптерден мындай ташаш керек. Бул эл мындай, тиги эл мындай дегенчи. Өздөштүрүш керек, тааныш керек, үйрөнүш керек да. Карым катыш жасаганды үйрөнүш керек. Анткени бул доордун талабы. Ансыз болбойт да. Биз дайыма сөз кылгандачы, бир өлкөнүн жакшы жагын сөз кылганда, биз аны мактайбызбы? Биз мактасак деле ал өнүгүп атат, ал жамандасак деле өнүгүп атат. Биз ошол биздин элге эмне пайдасы тиет? Демек ушунун жакшы жактарын алалы деген нерсени айткыбыз келет да. Чоң рахмат. Рахмат.